жолуктук долбоору 4-сезон башталгандан бери сырттан келген талапкерлердин саны көп болгонуна карабастан биз жолуктук долбоордун ичинде катышуучулар менен бири-бирине сезимин билдиргендер андан да көп болду десек болот Сайын. Ооба, муну бир гана биз эмес, биздин жалпы жумурай журт көрүүчүлөрүбүз да байкап өздөрүнүн пикирин дал ушул теманын алкагында активдүү жазып аткан учуру. Ооба. Катышуучулардын орду биз үчүн биринчи орунда тургандыктан долбоордун эрежеси боюнча эгерде кайсы бир катышуучу менен бири-бирине сезим болуп атса, биз талапкерлерди токтотуп, экөөнө убакыт бергенге аракет кылып атабыз десек болот. Ооба, анткени дал ушул бардык кадам таштап келген биздин катышуучулардын максаты дагы өзүнүн түгөйүн, сүйүктүүсүн, өмүрлүк жарын таап кетсе экен деген ниет менен келген. Дал ушул максатты көздөйбүз. Акыркы чыгарылыштарда Тилек менен Мединаны биз чайга чакырсак, жана ошондой эле Асель менен Бакытты да чайга чакырганбыз. Ооба, андан сырткары биздин Мээрим сулуубузга талапкер келген, андан мурунку эфирде болсо Наргиза сулуубузга талапкер келген, деги эле биз жолуктук ордобуз өтө кызуу талкууга алынып аткан учуру. Жана эң чоң талкуу боло турган нерсе бул жаш айырмачылыгы 16 жаш болсо дагы Нурлан мырза менен Аяна өзүнүн сезимин кичине болсо дагы акыркы чыгарылыштарда билдирип кеткен. Өздөрү айтмакчы, Раймалы менен Бегимай деп атышты. Ушундай сезимдер менен биз жолуктук долбоору ар дайым сиздер менен бейшемби күнү, жума күнү 20:30 көрүшүп турабыз. Ал эми колдоп турган, коштоп турган ушул жалпы кыргыз элине бир катуураак кол чаап коелучу. Бул кол чаалар албетте сиздер үчүн, урматтуу биздин кыргыз калкыбыз. Ал эми биз болсо бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Ушундай жагымдуу атмосфераны бизге сонун түзүп берген албетте бул биздин профессионалдуу музыкантыбыз Эрлан Тогузбаевга кол чаап коелубуз. Ал ушундай шаңдуу маанайда, шаңдуу кол чаалар менен биз жолуктуктун келерки чыгарылышын баштадык. Ооба. Өткөндө биздин редакцияга да бир сөз айта кетейин. Кайрыла кетиптир. Ушу музыка чертип аткан Эрлан Тогузбаев мага жакты, талапкер болуп барсам болобу депчи. Анан биздин редакция айттыр, анын жубайы бар десе, ошентсе деле боло берет, келе берейин депчи. Араң токтотуп калдык. Ооба. Биздин музыкант жигитибизге ушундай келемден талапкерлер көп болуп атат. Андыктан катышуучулар музыкант жигит алып албасын жигиттер, Аракет кылалы бардыгыбыз. Анда экранга жакын келип берсеңиздер, баштайлы? Ооба, биз баштадык. Биз негизи ар эфир сайын чай ичип эфирди баштачу элек го. Ошондо катышуучулар ичинен аябай жаман болуп чыкен да, мындай тамшаныпчы, биз ичип аткан сайынчы. Ошондуктан биз бүгүн апамдын чайын ичпей эле реклама кылалы дедик. Анткени апамдын чайын ким ичип көргөн болсо, ошол сезет турабы, Гүлнасайым? Ооба, туп-туура кошулам. Эгерде сиздер дагы дал ушул даамды даамдап, өзүңүздөрдүн балалыгыңыздарды, апаңыздардын кучагына болгон жылуу мээрим күндөрдү эстегиңиздер келсе, анда сөзсүз түрдө апамдын чайын алып даамсыз көрүңүздөр. Апамдын чайы ар бир үйдө болсун. Элдерди да күттүрбөй дароо кызыктуу жаңылыктардан баштайлы. Өткөнкү чыгарылышта биздин мээримге максат аттуу талапкер келген. Мээрим келиңизчи, бир жакка, бул жакка чыгып алыңызчы, 5 мүнөт болсо дагы. Көрүүчүлөргө жакыныраак болуп. Бирок бүгүн жалгыз келиптир, Мээрим айым. Себебин чогуу угалы. Келиңиз, Максат мырза, отуруңуз. Саламатсыздарбы? Унас эже, Канат мырза. Талапкер келди. Биз ошол күнү чыгып 1 сааттай ооз ачып сүйлөшүп отурдук. Андан соң жолуккан жокпуз. Негизи мен ойлоп көрсөм, ал ошо молочный заводдо иштейт го. Анан аябай жумушу көп экен да. Прям даже майрамдарда эс албайт экен да. Анын убактысы жок. Уктабайт экен да, Ал уктабайт дегендей. Мен ойлодум, мамилеге убактысы жок болуп калат, анан жумушту биринчи орунга коет экен деп, анан
негизи убакыт керек да, жолугуп сүйлөшүш керек да, анан ошол себептен токтотолу деп ойлодум да. Ооба, негизи жашоодо ар бир ийгиликтүү адам баарына эле үй бүлө керек, семья күтүп отушпай, баар эле убакытта отушпай. Ошондо Балким ал мырза башка нерсе болушу мүмкүн, ошондо түшүнгөнүбүз боюнча, ошо бир жолуккан боюнча эч кимден инициатива болуп кайра жолугушуу болгон жок. Ошол боюнча чалган жок, жазган жок. Жок, чалып жазып атты, бирок ошо жумуштан бошоп атты да. Анан сиз токтотоюн деп айттыңыз Ооба, да. Десеңиз не дейт? Дагы мүмкүнчүлүк бер деди, анан мен убакыт кетип калат деп ойлодум. Жөн элечи. Эми сразу Баягы Айранга оозу күйгөн, сүткө оозу күйгөн айранды үйлөп ичет болбой атасызбы? убакыт кетип калат деп ойлодум да, эми башында болбосо все равно болбойт деген ой пайда болду да менде. Сиз шашып койгон жоксузбу аябай эле? Жок, Бир шашпадым. жума аралыктын ичинде дагы кичине убакыт бериш керек эмес беле балким? Мен ойлодум, башында если какой-то бир мындай билинет го, баш шаар болуп кетсе, до конца ошондой болот. Если башында какой-то бир Кээде башында шар болгон болбой калбады беле? Болбой деле кала берет да. Андан сырткары убактысы жок болуп жолугууга убакыт бөлгөн жок деп атпайсызбы? Ошондон сырткары да себептер болдубу токтотконго? бул жерде катышчу отурбады эфирде, анан мен эфирди кайрадан көрүп чыкканда мындай катышуучуларга бир аз орой жооп бергендей сезилди да магачы. Анан мен мындай властный адам деп ойлодум да, мен мындай аябай жумшак адам да, анан мага жумшак адам керекпи деп ойлоп койдум да, чечкиндүү, бирок анан өзүнө айтсам ал айтты, мен просто ал орой эмес, мен чечкиндүүмүн деп айтты да. Анан ишендиргенге аракет кылды, бирок мен все равно өзүм оюмда турдум да. Бирок телефон чалуу көп деле болгон жок да, туурабы? Аябай мындай жолугалы деген. Чалат да, Чалып жазып аттыбы? Ооба. Бирок жолукканга убактысы жок экен да. Ошол үчүн Жолукканга убактым жок деп айтты. Жумушум ушундай аябай көп деп айтты да, анан ал жакта эртеңден кечке чейин иштейт экен, ошон үчүн да бүгүн убактысы жок калды го дейм да келгенге. Эми демек биз ал талапкерге мүмкүнчүлүк бердик да бир жума. Бул ката талапкерден болушу мүмкүн. Анткени жок дегенде жумушу көп болсо дагы бир гүл берип же белек берисе деле балким мээрим токтотконго шашпайт эле да. Жок дегенде бүгүнкү эфирге чогуу келип дагы бир мүмкүнчүлүк сураса, Ооба, негизи бизге жоопкерчилик деле сонун мырза көрүндү эле. Эми биз деле жамандагандай болбойлу, бирок баягы келген сөзүнө туруп аягына чыккан жок десек болот биз ал талапкерди. Ошондуктан бунун баары тагдыр экен, мээрим кийинки талапкерди күтүп туралы биякта. Биз жолуктук. Эми биз болсо азыр бул жака кийинки биздин дал ушундай эле учурга тушкан десек болот. Бирок бүгүн экөө болуп келишиптир. Наргизага Дастан мырза келген болчу. Бул жака Биз жолуктук. Сүйүүгө биз жолуктук. Эңсеген сезим. Дастан мырзаны жоготуп кайра таап алгандай эле болду окшойт. Скорыйда кетип бараткан жерден карма болду деле. Саламатсыздарбы, катышуучулар, алып баруучулар? Дастан мырза кайда деди, мына алып келдим. Каалаган сурооңорду бере Берем деле. Бизде чайга 2 жума болуп кетти. Аркы чыгарышта келген жокко. Ооба. Ал себебин айткан, эмнеге келе албаган, Жалал-Абадка кетти жумуштар менен деп айтканмын. Бүгүн болсо келди ошол. Чайга чыкканда биз эч кандай жолугушкан жокпуз. 2 жумада жок дегенде бир күн дагы мындай күткөм да. Жолууга чакырды, бирок жоопкерчилиги жок. Чакырды, бирок жоопкерчилиги жок да, телефонун албайт. Мен чалдым да, эмне болду, кандайдыр бир себептери болдубу. Өзүнө бир нерсе болду деп чалдым да, чалсам мен үйдөмүн дейт да. Анан ар жагын өзү улантсын, эмне үчүн үйдө болгонумчу. Ооба. Дастан мырза, кененирээк сүйлөп бериңизчи. Саламатсыздарбы катышуучулар. Жалпы мен ушул чайга чакыргам, анан кийин ишим чыгып, жолугуша албай калдым. Эки жолу ошол иштерим чыгып, жолугуша албай калдым. Мурку эфирде ошол Жалал-Абадка кеттим иштер менен. Анан ошол жактан келип, андагы сүйлөштүк. Телефонду чалышып, жазышып. Бул чалганда мен ала албадым. Себеби мен дагы өзүмдүн пациенттерим бар. Аларды карап, колум бошой албай калды.
насип кылса бүгүн жолугуп отурабыз деген оюм бар. Дастан мырза, кечиресиз күнөсө бир эле суроо, жигитче суроо бере кетейинчи, мындай жигитче жооп бериңизчи. Наргизага болгон сезимиңиз барбы же жөн эле убакыт өткөрүп жүрөсүзбү? Келиңиз ачык сүйлөшөлү бүгүн. Жок, сезим бар. Сезим бар үчүн келдим. Сезим жок болсо келбейт элем. Эфирге келип атасыз, бирок Наргизанын өзүнө барбай атпайсызбы? Ошо колдорум Белек жибердиңизби ушул убакка чейин? Белек жибердиңиз? Жок. 8 март болду. Быйыл ошо бүгүн куттуктайм. Быйыл болуп кетти. Бүгүн куттуктайм. А 8 мартта куттуктай албадым. Жолугушууга чакырып, бирок келбедин, анан чалсам албады деди. Ошол убакта алдын ала түшүндүрдүңүзбү? Мүмкүнчүлүк болбой калды же тоскоолдуктар болуп калды деп. Башында ошо айткам, өзүм эртең менен таң атканда бир жообун айтам. Мен да бул жакты карап, анан өзүм немемди карап туруп айтам дедим. Наргиза, айта турган сөз барбы? Биринчи жолугушууну сүйлөшкөнбүз. Менин деле жумушум бар, мында жумуш 3 жумушта иштейт, ооба түшүндүм. Бул бошогондо мен бошобой калып аттым, бири-бирибиздин жумуштарыбыз боюнчачы. Бирок ушунча эфирге келгенден кийин жок дегенде 2 жумада бир жолу жолуп койсо болот болчу да. Мен заставлять эткен жокмун. Мен болгону баягы эфирден чыккандан кийин эле вообще телефондон баары башкача, жолугушууда баары башкача болот да сүйлөшүүчү. Анан ошол биринчи жумада ошол жолугушууга гана эфир эртең деген күнү жолугат болчук да. Анан мейли эртең эфир болгон күндө деле жолугурайын деп ушинтип анан пландаганбыз да. Мончада саат 3-тө киного кирели деп өзү айтты. Макул дедим. Киного саат кана 2 саат калганда мен уже үйдөн чыгып даярданып звонок чалууну күттүм да. Жок, чалбайт. Анан мен өзүм чалсам мен үйдөмүн, ушундай бошобой калдым дейт да. Болбосо выходной да, кандай бошобой калды. Мындайча айтканда каржы маселеси болуп калды, финансы жагычы. Мен айттым, финансы жагыңызды мен келе бериңиз, мен акча жагы эмес, мен өзүңүз менен сүйлөшүшүм келип атат. Чечишип алалы, эртең эфир депчи. Ошентип айтсам деле жок, мен баары бир деле кызга жолукканда ушундай акча болуш керек да чөнтөктө. Анан зарплатам анан түшөт, мына түшөт дейт. Менде бар акча келе бериңизчи дедим да. Аягындачы чыдабай кетипчи. Айтсам жок, мен өмүрү ушул убакка чейин кыздардан акча сурап көрбөгөнмүн, анда мындай деди. Ладно, хорошо. Жок дегенде жөн эле сүйлөшөлү десем дагы келген жок да. Эмени Айткан сөзүнө Кантбекке 3 күн мурун сүйлөшкөнбүз, жолуганычы, жолугушуу күнүчү. Анан 2 саат калганда өзүм чалып атам. Мен боенуп, жасанып, убактымды кетирип, кинодон даже билет алган болчумун да, онлайнчы. Онлайн билет алып, ал жөн эле күйүп кетти да. Еще жаныма мобилограф сиңдимди алып алган болчумун. Бизди тартып тур депчи. Хотя өзүм деле мобилограф болуп иштейм го, бирок бирөө да тартканга адам керек да. Аны жумушунан сурандырып алып, мындайча айтканда, жөн эле өзүм убактымдагы баягы сиңдимди алып алган убактысы да кетти да. Орто жолдо мейли мен экөөбүздүн ортобузда болсун деп эле эметкем, бирок тиги сиңдиме мындай убактысы кеткен үчүн жаман болдум да, жаман көрүнүп калдым да. То, что жоопкерчилиги жок келбей койгон үчүнчү. Дастан мырза, эми түшүндүңүз, эми ар бир эле айым бул нерсеге капа болот да. Бирок сизде угуп калдык, ошол Наргизанын апасы менен сүйлөштү, аябай үйлөнүлгөн кадамдар таштап аттыр депчи сиз. Наргизанын көңүлүн албай эле биринчи үй бүлөсүнүн көңүлүн алайын деген окшойсуз, айтып бериңизчи ошол жөнүндө. Сүйлөшүп, ачык айкын сүйлөшүп, ошо кандай көңүлүң барбы деп. Мен айттым, көңүлүм бар. Орозодо бүткөндөн кийин ошо кичине сыйлыгым бар, ошо сыйлыкты кылып, анан кийин мен да үйдөгүлөрүмө жөнөтөйүн деген оюм бар болчу деп ата энеси менен сүйлөштүк. Ата энеси макул болду. Эми орозо бүткөндөн кийин кененирээк сүйлөшүп, жолугуп таанышабыз деп өзү айткан. Мен да макул болдум. Демек, азыр эми ыйык Рамазан айы болгонго көптөрү баягы амалда ибадат кылышат, жакшылык соопторду кылышат. Анан Дастан мырза да балким орозодон кийин жакшыраак мамиле кылайын деп аткандыр, Мен ушундай эле түшүндүм да. Ошондо Наргиза жолугушууга чакырып келбей койду деп аябай ызаланып калганыңыз байкалып турат. Бирок ошентсе дагы Дастан мырзанын айткан нуктуңуз, көңүлү дагы деле мурункудай бар. Жада калса, олуттуу кадамдар таштаганга дагы даяр экенин уктуңуз. Мүмкүнчүлүк беребизби? Чын айтканда мен
сезим жок болуп атат. Жоопкерчилиги анан мындай кичине бир аз Ишеним болбой атат, да? Ишеним дагы аз болуп атат, себеби бир эмес 2 жолу ушул тең жок болуп кетти. Чын айтканда бул эфирге мен өзүм айттым да, элдер сурай беришти го. Качан келет, эмне болду Дастан мырза депчи, мен айттым, что эфирге келип берип коюңузчу деген мааниде айткан болчумун да. Анан өзү кадам таштабай эле ата энесин угуп эле, ата энем мынтти, ата энем тинтти деп эле ушинтип атат да. Мен ата эне сөйкө салдырып коем дейт да. Сөйкө салдыртуудан мурун менен кичине мага сөйкөнүн кереги жок. Мен главное экөөбүздүн мамилебиз жакшы болсун. Анан мен сөйкө да болот, баары болот да. Бул жерде экөөбүздүн ортобузда эчтеке сүйлөшүп болбой жатып эле баягы чоң нерсени сүйлөгөн бул неме го, ката го. Дастан мырза кандай деп ойлойсуз? Бизге азыр биздин редакция сизге бир жума убакыт берсе, колдон келишинче аракет кыласызбы же дагы деле ушундай мамиле боло береби сиз тараптан? Наргиза болгон. Жок, аракет кылам. Демек Мүмкүнчүлүк берсе. катаңыз үчүн айымына не кылыш керек? Кечирим сурайбыз. Анда көңүлүн алыңыз, көтөрүңүз. Бүгүн ошол бүгүн жолугуп отурабыз. Кечирим сурайм алдын ала. Да бир жолу мүмкүнчүлүк берсең, мындан ары аткарганга аракет кылам. Эми бул нерсени келиңиз, сүйлөп коюңуз. Жана сизден кийин жыйынтыктайм. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мен Наргизага айтат элем да, Дастан мырза жакшы мырза экен. Бир эки жума убактысы болбой калыптыр, жумушу чыгып калыптыр. Баарыбыздын эле жумушубуз бар, түшүнүп коюш керек да. Анан дагы убакыт берип көрсөңүз, серьезный экен да, эмелеричи, ата энеңиз менен таанышып, напримерчи. Анан ойлоп атам да, бир жума убакыт берип, дагы байкап көрөсүз го. Ошону эле айтайын дегем. Олуту ниеттүү экен дейт. Чынында эле. Негизи ошондой эле болот го. Ооба. Жок, бул жерде азыр мындай Наргизада ыңгайсызыраак абалга туш болуп атат да. Мисалы, бирөө чыкса, анан сенин көңүлүң ала элек деле, бирок олуттуу кадам таштаса, бир аз түшүнүксүз абалга түшүп атат. Андан сырткары телефон чалуулар менен сүйлөшүп, ошондой учурлар болдубу? Жок, болду эми, бирок мисалы бир жумада, бир күндө бир жолу да жазган жок. Мындай 2 күндө бир жолу кандай жакшы, каяктасың, жумуштасың, ооба жумушта. Жакшы да, өзүң айтат да, болду, жок да. Сөздөр ризат экен го. Орозоң кабыл болсун, болду, ошол эле да. Негизи кээ бир мырзаларчы бар да, жашоосуна аябай жакшы түз карайт. Ошол мисалы жубайымды сыйлайм, жубайымды урматтайм, ошону аламден жакшы ниетте сүйлөшөт да, ошону мисалы жубай кылып алам деп. Бирок мындай джентльмендик сыпаттар жок болот да. Романтик. Мисалы кээ бир балдар романтик болот, бирок алар көп кыздар менен сүйлөшөт да. Ооба, олуттуу ниети жок болуп, жылдап сүйлөшүп, мындай турмуш куруу сунушун киргизбеген да мырзалар бар, чынында. Ар кандай учурлар кездешет. Сиз деген башында мисалы мен ойлоп атам да, сиз башында аябай ачылып сүйлөп койдуңуз, Дастан мырза ошого ишенимди жүрө берде болду, жана Наргизанын көңүлүн алып койдум. Бир жумада бир эле жолу чалайын депчи. Андан кийин эфирден айттым го, кийинки чыгарышта келген жок го өзү. Мен эми эме болуп талапкер келгенде үйүнүп эле айтып алдым. Мен негизи бирок именно Дастан мырзага эмес, жакшы көрсөм деп жалпы айткам да. Ошол түшүнүктүү, ал актаныштын кереги жок, анткени кичине болсо дагы ачылгансыз да. Ооба. Анан Наргиза, эми мүмкүнчүлүк бериңиз бир жума. Анан кийинки жумада дагы деле ушундай улан өрө турган болсо, албетте анда Дастан мырза коштошобуз. Бир жума убакыт берсем берем, бирок дагы да ошондой болсо, бирок эмки эфирде келбейт го деп ойлоп атам, себеби күлбөй турсаңар уга элек жатып, неме, себеби келбей турганын мен сезип жатам, потому что буга чейин ата энеси, атасы жагынан ал эфирге эмнеге бардың, баргандан кийин баягы сырттан эле сүйлөш, либо ал кызың макул болсо сырттан үйлөн. Ошол ата энеси кыйнап аткандай эле сезилип атат. Мисалы мен менен мамиле менен жакшы, экөөбүз жакшы сүйлөшпөй жатып эле баягы айтып атпаймынбы? Эфирге баруусуна каршы болуп, эфирге баруусуна каршы болуп атат да. Ошол ата энеңиз тараптан каршы болгон үчүн сиз Наргиза жакшы көңүл бура албай атасыз. Кандай болуп атат? Жок, алардан эмес. Просто атам ошол эфирге чыгышымды каалабайт. Эфирге чыкпа. Кыз менен сүйлөшүп атсаң, сен да сүйлөшүп атсаң, ал да сүйлөшүп атса, эми экөөң бир жакшы сүйлөшсөңөр, эфирден тышкары сүйлөшүп тургула. Ошол орозо күнү бүткөндөн кийин ошол өзүң айткан нерсеңди аткарып, анан биз да ата энеси менен жолугуп, анан жолугуп бүткөндөн кийин ошо тойду да кылып,
жок ошол жердеги МТСдеги катышкан бүт жамаатты ошо чакырып неме кылабыз, сыйлайбыз. Азыр ошо эфирден ниет чыкарып кылат экен. сүйлөшүп турсаң ошо жакшы болот деп. Атам кичине каршы. Эми Себеби алар илгерки адамдар болгон үчүн мындай неме да суранат да, эми ата энем сураганын мындай жалдырап сураганын каалабайм да. Ошон үчүн мага мындай жалдырап башкача сурагандай болот. Ошон үчүн тышкары эфирден чыкарып сүйлөшүп тур деп ошентип. эфирдин эрежеси боюнча эми болбой калат да. Сиздин атаңыз наоборот сизди түшүнүш керек, бизди түшүнүш керек да. Бул жерде эч кандай жаман нерсе жок, эгерде сиз көрүп атсаңыз. Тескеринче сиз эфирде эле сүйлөшүп атат экенсиз да, эфирден сырткаркы учурларды колдонбой атат экенсиз. Эфирден сырткары да 1 жума убактыңыз бар. Мына буга чейин да 2 жума убактыңыз болду. Ошол ата энеңиздин дагы оюн сыйлаш керек албетте, бирок сиз ошол ниетиңизге жетүү үчүн эфирден сырткаркы убакытты туура пайдаланып, Наргизанын гана көңүлүн алсаңыз, баары тездешип болуп кете тургандай сезилип атат. Албетте. Неме бир шанс берсе, Кудай бир шанс кылса, жолугушуп. Кийинки эфирде келбей койбойсуңбу Наргиза? Уят болбосоң, бүткүл кыргыз эли көрүп атат. Келем. Сөз берем. Неме Дастан ата, сиз да Дастанды уят кылбаңыз, наоборот колдоңуз, бактысын тапканы келди. Кудай буйруп жакшы ниеттер ишке ашып калса, мына ушул жерде кудалашып калган күндөргө насип кылсын. Ордуктан орун алып бериңиздер. Кайрадан 1 жума убакыт келиңиздер сиздер. Беребизби Наргиза? Айтты го, макул деп. Жок, макул болдум, бирок эгерде келбей койсоңуз, Келбей койсо кайра ушул убакытта артка түрдүрүп беребиз. Келбей койсо элдин астында эми сөз бердиңиз. Сөз берди. Анан элдин астынан мага келгенден кийин до конца либо ооба же жок деп мага келип, ушул жерге отуруп. Болду, чечталбайлы Наргиза. Сонун талапкер келди, келиңиздер. Отом. Эңеси жигит катасын моюнуна алды. Бул жакшы сыпаттардын бири. Сүйүүгө биз жолуктук, күттүргөн экөөбүздү. Ал эми кийинки кезекте болсо биз жана жогоруда айткан Бегимай менен Раймалдын Кайгы салдың сен ағаңды картайган кезде. Нурлан мырза менен Аянаны чакырып коелу. Ак кара, жашоодо ак менен кара чогуу жүрөт дегендей. Өйдө ылдый, инь-янь деп коет го. Келиңиздер. Эмнегедир Аяна капалуу көрүнөт, бирок Нурлан мырзанын анайы жакшы. Ассаламу алейкум. Канат мырза, Милезайым, жалпы катышуучулар. Баштай берейин, э? Баштайбыз. Микрофон такабай. Так, неден баштасам десек. Бизге баягы мен айткандай чайга чыгып, Аянаны бир жакындан билейин деген сөзүм бар эле, билдим. Аз убакыт болсо дагы жолугуштук. Аяна абдан чындап эле сонун кыз экен. Анан бул жакта токто болсо, сырттан мындан да аябай токто кыз экен да. Кандай десем, мен баягы мүнөзү боюнча айтып атам бир аз. Мүнөзүбүз бири-бирибизге туура келбей калат экен. Себеби Аяна абдан кандай десем, жабык кыз да. Мен буга айтам сүйлөп атып, Аяна ачылчы, мен бышып кеттим деп коем кайра, бул деп күлүп коет. Себеби ошондой нерселер болот экен аябай. Анан эмнеге андай болду, анан тарынчак абдан. Эми түшүнүп атам, жаш кыз тарынат. Ошол анан менин оюмча экөөбүз бири-бирибизге туура келбейт окшойбуз. Мен болочогумду элестете алган жокмун. Себеби бул ойлойм жашоо ончук эмес. Анткени мага менин талабымда бир аз назик болуу, анан ошондой эле баягы диалог курууга, мындай ачылып сүйлөгөн, кандай десем, тыкылда ачык кыз керек экен магачы. Чтобы кийин жашоомдо скучно болуп калбаш үчүнчү. Жок, чын эле да, мен өзүм мындай сыртта достордун арасында ачык жүрөм да, кысылып кетем, анан бышып кетем да. Анан мен Аянаны баягы жамандагандык эмес, мен как она есть айтып атам, анткени баягы жөн эле биз туура келбей калдык десек дагы билесиңер да, биякта чукуп мукуп отуруп эмне болбой калды дешет. Себеби мен сразу эле айтып салайын деп атам. Ал токто мүнөз деген жаман мүнөз деген эмес, кээ бирлерине жагат. Ооба, кээ бирлерине жагат. Ооба да. Мен ойлойм, Аянанын мүнөзү баягы жакчу адамдарга жагат, өзүнүн адамын табат деп ойлойм да. Мен айтып атпайм,
бир эле моментте Назик ошондой эле ачылып баягы тык-тык сүйлөшө турган кыз керек окшойт деп мен чечим чыгардым да. Динайда суроо бар экен, келиңиз, дароо бериңизчи суроосун. Мен Нурлан мырзага суроом бар. Сиз өткөндө айтып атпадыңыз беле мага, ушул жерде кыздардан эң эле токтоосу экен, ошонусу жакты, башкаларга кошулбаганы депчи. Эми болсо токтоо жакпайт деп атасыз. Сизге өзү кандай кыз жагат? Жок, мен жакпайт деген жокмун айсында. Эми кандай десем, токтоонун өзү жакты о, чоң жүргөн. Анан мен сыртка сүйлөшүп көрдүм деп атпайм, чыгып чайга чыктык, билдим, анан баягы сырттан чын Аяна менен ушул вакытка чейин отуруп сүйлөшүп көрбөгөн экенмин. Ошон үчүн мен баягы чайга чыгырып, кызды Аянанын баягы кичине болсо да жан дүйнөсүн билейин деп чыккам да. Аянаны да угуп көрбөйлүбү анда? Чайга чыктык, негизи көп эле чыктыкпы дейсиң, чыктык да. Укпайлы айта турган сөзү бар экен Аянанын. Аянанын сөзү калай? Мен Нурлан байке, сиз аябай ачылбайт экен дейт да, сиз ачканга аракет кылып көрүңүзбү? Мен уктуңузбу сиз? Мен негизи аракетимди кылдым го, колумдан келишинче. Мисалы сага барсам көңүлүм жок, ооруп атам, чыга албайм деп аттың, Кел жолугушалы, чайга чыгалы, Аяна сүйлөшөлү деп мен өткөндө жумушуна бардым. Жумушуна бар, анан жүрү сүйлөшөлү, чай ичип сүйлөшкөнчө отуралчы десем, биякта катышуучулар чогулуп аткан экен, кино көрөбүз деп. Өткөндө өзү айтып калды, билет экен, катышуучулар чогулуп атпайбы, андан лучше мен чай ичким келбей атат, Нурлан байке курсам ток, ошолорго барып кино көрбөйлүбү деп калды. Хорошо деп Аянаны сразу уктум да, анан киного бардык. Эми ушунча болду, айта берейин, баягы ачыл эметип кетти да, баягы. Эмнеге чайга чакырган жоксуз деп атпайбы? Мен чайга чакырдым да, бардым, болгон жок. Киного бардың, Киного бардык. Лучше ошо катышуучулар менен барып киного баралычы деген хорошо деп көңүлүмө Нурлан алып байке. бардым. Айтсын. Эми сөйптүп алайын, Айтсын. Ошол киного бардык, кинодон отуруп элем баягы Аянада мен байкашымча болгондо айта берейин, баягы кызгануу сезимби же мен өзүм да түшүнө албай койдум Аянаны. Анан Нурзада да эле кызганат да. Мен байкап калдым, жок, анан жок, эми баягы мага ошондой сезилди да. Өткөндө киного бардык депсиз. Эметкенде баягы ар кайсы кыздар менен эмнеге сүйлөшө бересиз деген нерсе кылды. Анан ар кайсы кыз болгондо мен ошол жерде биринчи жолу Аяна менен киного барганда гана ошондо Медина бар болчу. Мен бар болчумун, Нурзада бар болчу, да кыздар бар болчу, Айнура бар болчу. Бек Айнура бар болчу. Бек ай кийин келди, кечигип. Ошондо баягы сүйлөшүп отурганыбыздачы ичинде. Анан ошондон кызганып калдыбы деп коем, анткени себеби мен биякта катышуучу катары көрөм кыздардын баары менен күлүп сүйлөшүп, баягы жакындан сүйлөшүп отурганбыз негизи. Анан настроениясы жок болуп эле отуруп калды да. Эмне болуп кетти деп. Аяна эмне жакшы элеби десем, кетем деп чыкты. Үйгө бара берейинчи деп эле настроениясы бузулуп калды. Биякта катышуучулар деле көп го дейм. Анан эмне себеп болду десем, кетким келип атат деп калды. Же болбосо тияктан катышуучулар менен баары отура алчы, ошол жака барып деп аткан да. Анан хорошо деп кыйнаган жокмун, чарчап атыптырсың, жумуштан алып кеткем да, чарчап атса керек деп таксини чакырып, таксинин акчасын төлөп жибердим. Жиберсем кайра келип калды. Бир аздан кийин мен баягы ачык бир аздан кийин кайра келип калды. Анан эмне болуп калды десем, бир тууганчыгы бар экен да, ошо менен келип калышты. Эми баягы уже ачылып кетти да, айтыш керек болуп атат да. Эмнеге себептен анан туура келбей калдыңар, себеп болбосун деп атам. Ооба, туура эле. Как она эзе? Ошондой нерселер болду. Анан аяктан биз баягы экиге бөлүнүп биз киного кирип кеттик. Аянаны алып киного кирдик, кирип чыгып алып анан тамактануучу жерге бардык. Чыгып алып базабыз дейт, бастык кетебиз. Мейли деп бастык, анан барып тамактандык, тамактанып отуруп негизи сонун эле болуп аткан, негизи мен өзүм түшүнбөй калдым да. Анан ал жактан дагы чыгып баягы Айнура экөөбүз чыгып баягы сүйлөшүп калдык. Айнура анткени 21-мартка Нурлан байке кандай идеяларыңыз бар деп менден суроо берип сурап калгандан сүйлөшүп туруп калсак эле чыгып эле кайра настроение болуп калды да, көрүп эле. Анан эмне болуп кетти деп эметсем, кетем деп чыкты анда да кайра. Негизи по идее эме жеткизмекмин да, баягы договор боюнчачы. Алдын ала ошентип сүйлөшкөнбүз. Алдын ала ошондой сүйлөшкөнбүз. Биз барып кайра жөө бармакпыз машинага чейинчи, жөө басалы деп сүйлөшкөнбүз. Анан кайра ошол жерден эмне болуп кайра кармап калды деп
эметтим. Жок, мен Аянаны Кандай болгон монитор ошо кабап калды деп атасыз? жок, эми баягы тарынып калды деген. Айтып бүттүңүзбү эми? Бүтүп алайын эми Аяна. Просто азыр сурайт да барычы. Мен айтайын дегеним, аябай эле мен туура эмес жагынан азыр жеткизип атат да. Бардыгы болгондо жок, ушундай кылып айтып болгондо айтып бересиз атам, дагы. мен туура эмес сүйлөгөн жокмун да. Азыр сиз дагы айтып бересиз. Сиз дагы айтасыз. Мен жамандаган жокмун да Аянаны. Болгон нерсени айтып берип атам, айтып бер деп атасыңар анан. Жок, туурабы? Жок, чында болгон токотор жери ошондой болду. Анан Айтпай эле ошол эле кайтала берле да кайра. Тиги такси чакырып эле кетем деп калды. Бас, чогуу кетебиз десем такыр болбой койду, кетем, кете берейинчи, мен баскым келбей атат деп анан. Эми мен баягы кыйнаган жаман көрөм да, хорошо деп мында түшүндүм дагы анан. Кайра такси чакырып. Кайра такси чакырып анан кайра таксиси бир жака бармак экен, атмен кылып коюңузчу дегенби, ушундай болуп. Короче, көп сөз болуп кетти ал жерде. Анан мага вообще болбой койгон, бас десем анан Санжар чуркап барып, бирдеке деди, билбейм. Сразу эле күлүп келип калды, мен кетти да. Ошондон улам, может, ойлоп калдым мен, биз эркектердин ар кандай ой кетет да. Может, Санжарга жактыруу сезими барбы деген ой кетти. Бай ошол жерден момент эле бай мен сынып калгандай болдум да. Мага болбой аткан, мен кетем депчи. Анан бир кезде эле Санжар чуркап кетти. Бирдеке деп айтты эле, анан күлүп кайра кел, анан биз менен до конца барып кеттик да. Мен ошол жерден баягы кээ бирөөнү баягы эмнеге мындай айтып атат дешим мүмкүн, бирок ошол жерден мага катуу тийди, чын эле. Анткени Айнура деле билет, мына күбө болду, баягы чынын айтканда. Жаман не то моментте калып калдым да, түшүндүңөр да, азыр ошондой нерсе болду. Сиздин версияңызды уктук, эми Аянанын Аянанын убалы. Нурлан байкенин көйлөргө окшойт. Жаш эле сүйлөшүп жүрүп, андан кийин мага ошо чайга чыгып келели эртең деп жазды да, анан эртең мен жумушка чыгамса 9да чыгам дедим. Анан хорошо, жумуш жагына барам деп келди. Мен чыксам, каяка баралы деп менден сурайт да. Тамактанып келели дейт. Анан каяка баралы десем, мен өзүм неудобно калып калдым. Жок, мен тамактангым келбей эле, жумуштан жаш эле чыктым. Бүгүн катышуучулар чогулатыптыр, кино башат экен, анда ошол жакка барып келели дедим. Ал жакка бардык, анан Нурзададан кызганып дейт. Өзү кетип баратсак элечи, мен жанында отурам да. Нурзада дейт да, мен атым Аяна, бул болсун Нурзада же жок. Өзү кечке Нурзада дейт, мени Нурзада деп чакырып атпайбы? Биринчисин жокмун. Биз болгону айылдык сериал тартабыз. Аягында мага настолько неприятно болду да. Мен Нурлан байке жаңыдан таанышат окшойбуз. Анан айттым, мен деле сиздин жаныңызда отуруп алып, Санжар байке десем сизге жакшыбы? Анан мен анысынан ошого мен жаман болуп калман. Мейли деп киного бардык, анан Нурзада же мен өзү күлүп отурат да, мен бир жакта жолуна отурам, Нурзада дейт да. Анан мен кетем деп монтип коркуткан жокмун. Нурлан байкеге бардым, катышуучуларга эмес, Нурлан байкенин өзүнө айттым. Нурлан байке, мен жумуштан чарчап калдым окшойт. Мен алым жок болуп атат деп мен ооруп атканда. Маанайыңыз бузулду. Мен азыр да барып атам. Мен ушундай жумуштан чарчап калдым, мен кете берейинчи деп мен Нурлан байкеден сурандым. Мен кетем деген жокмун. Анан ошол жактан мен баары катышуучулар чогулуп атканга менин эжекелерим да келип айткан. Анан мен ошол жактан кете берейин деп Нурлан байкеден сурансам, жакшы эле макул деп мени таксиге салып жиберген да. Анан эжекем чалды. Ушундай кетип атам десем, тарынды да мага. Ошол жактан таксини токтотуп, түшүп кал, мен алып кетем деди. Алыс кете элек болчумун, ана деп түштүм. Кайра келдик. Мен дагы бир жолу айттым, мен чарчадым, баскым келбей атат, мен кете берейинчи, мен сизди сыйлаган үчүн могул жактан мен сизден суранып атам дедим да. Десем, хорошо деди. Анан мен анда баары менен коштошуп кете берейин деп такси чакырып, нарыраак басып бараткам, такси токтоочу жакачы. Басып баратсам, артыман Аяна деп бегайым эжелер баары кыйкырышты. Анан мен байкабай калдым окшойт, мындай карап токтоп калдым да. Анан токтоп калсам, Нурлан байке өзү чуркап келген жок, анда Санжар байкенин ордуна чуркап келбейт белеңиз. Мага болбой атат десемчи. Анан Санжар байке келди дагы. Санжар байкенин көзүнчө айтып атам, мен таксини Санжар байке келген үчүн отмена кылган жокмун. Ошол байке чалып, напротив тиги сторонага кетебизби деди. Анан жок, мен үйүм бул жакта деп түшүндүрүп айтсам, мен жумуштан чарчап чыктым эле, үйгө кетиш керек болуп атат. Таксини отмена кылып кое аласызбы деди. Санжар байке жанында турган. Мына мен да күбөм бар, айтып коеюн. Анан хорошо, мага проблема эмес, чарчасаңыз кете бериңиз, мен отмена кылып коерем деп отмена кылдым да. Анан кайра такси чакырып атсам, Санжар байке айтты, эми ушунча болду, тил жакка чейин басып барып кой, Нурлан байке өзү чакырат да, ой жеткизет да деди. Анан мен кайра такси чакырайын десем, Санжар байке чакыртпай койду. Анан мейли деп басып келип,
кыздар менен ары басып кеттим Болду, да. сөз бүт мен сүйлөп алайын дебейм. Ошо негизи мен жакшы эле сүйлөгөм. Жүрү мен жеткизип коем десем, вообще туруп алганда кетем деп. Мен ошону айтып атам, сизден сураган ошону туура жеткизиңизчи. Ошондой жетти да. Мен ошондой түшүндүм башында. Эмнеге баягы мага ошол жери катуу тигени кетем деп анан арка өскө жүрүп узатып койсом, жок, кете бергиле деп болбойт да. Мен өзүм аркы со сторонадан кетем дедим, аяна. Болгон. Анан хорошо деп мен бастым. Басканда эле Санжар чуркады. Санжар чуркап эле анан кайра алып келип калды да. Анан мен өзүм баягы не то моментте калып калдым, ошол жерден кандай болуп кетти депчи. А мага деле ошондо сен жүрүү деп такыр болбой койдуң, келсең мен ыраазы болуп калмакмын да. Илбой эле балага катуу тимек ал нерсечи ошол жерден. Ошол момент. Эми ал нерсе өтүп кетти. Ушундай нерселерден болот экен да бардык нерсечи. Күбөлөрүңөрдө сөз бар окшойт. Анан азыр бир нерсени эстеп кетейин. Нурзада деп атпайм. Нурзада деп биз менен чынын айтканда Нурзада экөөбүздүн ортобузда эч нерсе жок да. Муну баягы катышчу катары сыйлайм, жакшы сүйлөшөбүз, анткени бизде да бир видеолор болуп атат. Ошого катышып Нурзада дей берип кеде сиз деле адашып айтканда адамдар болот го, бирөөнү айтып алган. Бир жолу адашсаң эч нерсе эмес, кайра адашсаң ал поливодон. Бир 2 жолу айттым, бир 2 жолу айттым, анан кечирим сурайм. Эми баягы айтып алган болот экен адамдачы. Андан кечирим сурайм. Ошол эле нерсе. Башка нерсени айткым келбей эле. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы Канат байке, саламатсызбы Гүлназчы? Негизи биз бар болчубуз, биз барганбыз чогуу. Аяна негизи өзү аябай мындай эме кыз да, эрке кыз да, тарынча кыз да. Анан кийин Нурлан байке болсо өзү чоң эле адам. Анан кичинекей кыз Аянанын көңүлүн таба алган жок да. Аяна мисалы суранды Нурлан байкеден, жеткирип мен кете берейин үйүмө депчи. Нурлан байке болсо макул 1-2 болгон жок, бирок Нурлан байке өзү жок, мен өзүм жеткирем деп деле жеткирип койсо болот болчу да. Хорошо, бар кете бер деген сөз болду да. Анан конечно Аяна таарынып кеткиси келет да. Нурлан байке сиз өзүңүз эле жок, мен өзүм эле жеткирем бас десеңиз, кыз бармак, түшмөк машинаңызга, жеткирип коймоксуз. Эме да, Медина, түшүнүп атам сени деле, тура эле. Мен ошентсем болмок, бирок ошол жерден эми баягы катышуулар болуп чогулуп калганбыз, киного да аз калган убакыт болгон, бир 15. Жок, Нурлан байке кинодон чыккандан кийин, кепсиден чыккандан кийинки убакта айтып атам. Жок, сен тигин айтып атат го деп атпаймын, тиги биринчи кеткен. Экинчи кеткенде айтып атам. Ал нерсени мен айттым го, болбой койду. Мен көп жолу айттым, сурандым, жүрү. Сен айттың эле го, жүрү. Негизи басып кайра барып мен жеткизсем деген планым бар болчу. Мен андан качпайм, жеткизип эле барып аттым, Анан мен 3-4 жолу какшагандан кийин болбогондой мен кайра кыйнай бергенди жаман көрөм. Адамдын баягы көңүлү менен да эмне деп коет, баягы көңүлү жок адамдын деген сөз бар да. Анан мен ошондой нерсени кабыл алдым дагы, сразу уруксат берип салдым. Ошол эле. Түшүндүк дем, кайра эле кайталанып атат да азыр ошол нерсе. Саламатсыздарбы? Силердин көбөкөрүңөр катары сүйлөп коеюн. Бул жакта болсо мындай болду да. Нурлан мырза бул жактан Аяна болсо ошо кетем деген уктум мен делечи. Кетем дегенде мындай бир жол бас деди, андан кийин мындай жандай тарынган жигиттеби мындай мейли анда кетсең кете бер, анда давай деген сөйлөм мындай көз караш да бит да бир башкача болуп кетти да. Эми кетсең кете бер дегенде элечи. А мен ошол жерден айттым, Нурлан байке 18 жаштагы кыз кечинде түнү жалгыз кантип кетесиздер барып? Эми опасный го депчи. Десем мындай билбейм, чоңой эле алдыбайм, 18 жаштагы кыз кете берет өзү деле деген сыяктуу болуп койду. Анан бул жакта катышуучулар бардык болсо эми кантип жалгыз кетирмек элек деген эме болуп кетти да. Мен дагы 18 жаштагы кыз чындап эле кой деп сарсанаа болсуптан бегай мен эле штаб коем эме чакырып келчи деди. Мен хорошо деп барып чакырайын деп атсам, бул как раз такси чалып калды. Таксист болсо каяка барасыңар десе, ал болсо мен туңгучка кетмекмин, үй жакка кетмекмин, ат менен алып койбойсуңар деди. Бул хорошо да ат менен кылды. Жаңы чакырып атканда болсо биз жалгыз кетпейлеби, бегайым штаб коем деп атат, жүрүп бас. Чакырбайлы таксиң деп туруп мен тартып басып бердим. Андан кийин ошентип бегайым үйүнө жеткирип койду да. Ушундай ситуация болду. Бул жактан ошол негизи сиз болсо бир тарсаса эле басы деп эле эчтекең билбейм, мен сени үйүңө өзүм эле жеткирип коем деп эле такыр болбой койсоңуз, Аяна деле айла жок макул болмок. Анткени бул болсо эгер өзүм билемдик кылганда сизден суранбайт болчу да, менин оюмчачы. Бул сизден суранып, Нурлан мырза мен кете берсем болобу, уруксатыңызды бересизби? Уруксат берсеңиз мен кете берейин деп мына аябай өзүнүн сылыктыгын, сыйын көргөзгөнүн уктум да. Ошол. Санжар, сен айтып атпайсыңбы? Мен анын нерсени айттым деп атам го, 2 жолу айттым. Анан кайра эле баягы кетем деп туруп алды да.
ошондо эле анан мен уруксаат бердим негизи. Анан ал теманы Салып бергенде бул тема жабылды негизи. Кайра айтылган. Андан ал темадан сырт сүйлөшөлү, ушунчалык чоң жаш айырмачылык болсо деле, бала жаш кызды бул жакта пикир болуп атат, чоң сөз алдап деле мындай ымалага келип алсаңыздар болмок деп, же бул багы жаштык кылдыбы, же сиз чоңдук кылып мындай имере алган жоксузбу деги эле ортоңуздарда пикир келишпестик пайда болгонун байкадык. Негизи Аяна менен сөйлөшкөндө Аянанын Сиздин позицияңызды уктук, Аянаны укпайлыбы? Нурлан байке мени сүйлөтпөйт да, сүйлөйүн деп атсам ба? Сүйлөңүз. Ошону байкап калдым, сүйлөңүз. Нурлан же бул темадан сырткаркы учурларда кандай болуп атат? Келишимдер кандай болот экен? Ушундай мындай керсейип сүйлөйбү мага аябай катуу тийип калат да Нурлан байке сүйлөгөндөчү. Анан мен оюмду укпайт. Нурлан байкенин андан тышкары деле ушунча убакыт өткөндө Нурлан байкен мага кызыгуусун көрө алган жокмун. Нурлан байкенин аракетин көрө алган жокмун. Мен оюмду сыйлабастык кылып коет көп жерден. Анан негизи мен тарынам го. Анан кайра мен тарынам да кайра Нурлан байке мага тарынып калат да. Сен тарынганга сага Нурлан тарынып калабы? Анан кийин ошо күнүчү кечинде эсеме жеттиңби деп жазып койгон жок да. Ладно, бегай эже жеткизди. Анан эртеси күнү чалып алып, ошо Санжар байкени айтат да, сен эмнеге мен чакырсам келбейсиң да? Санжар келсе сен кетип каласың. Ооба, мен айтып атпайм ачык эле. Ошондо мен нидомун акыбалда калып калдым да аябай. Ар ким ар кандай түшүнөт. Мен ошондой моментте түшүндүм да. Эмнеге мен бас десем болбойт дагы, анан Санжар бирөөбүз барып айтсам эмнеге кетип калат деген жаман акыбалда. Ооба, аны түшүндүк. Азыр Аяна чоң эле. Кайра эле айтат да, сен ошончо кишинин арасынан мени сыйлабастык кылып койдуң. Мен сынып калдым дейт да. Кичинекей бала айтып тарынып аткандай эле сезилди, мен өзүм аябай чоң сезип кеттим. Аны айттым, дагы бир жолу түшүндүрүп, ошол жерден айттым, ушундай болду. Санжар байке турду, болду, такси чакырба кеттик дедими, барып кетип калдым. Аны неге ошол убакта Санжар байке чуркап келгендин ордуна сиз чуркап келген жоксуз? Мындай түшүнүксүз да. Кайра айткан там болду, муну жабылчы. Все Бул тема жабылды. Түшүнүктүү болду. Ооба, жабылды. Экөөңөрдүн мүнөзүңөр жаш айырмачылык орусча айтканда не причем болуп калыптыр. Бул жерде экөөңүздөрдүн мүнөзүңүздөрдүн туура келбестиги болуп калыптыр. Ооба, чоң киши го, мындай түшүнүп. Мындай кылып бас Аяна кетебиз, мындай кылабыз, мындай деп тарс-тарс. Мени кайра күнөөкөр кылып койду, Кудай. Анан мен күнөөлүүмүнбү? Эме да, Аяна. Мен сени сыйлайм, сен жакшы кызсың. Просто ушул жерден туура келбей калдык бирибизге, мүнөзүбүзгө. Мүнөзүңүзгө туура азыр бегайымды угайлы. Саламатсыздарбы? Ал киного мен да барганбыз. Анан бул жерде айтып атпайбы? Нурзада деп эле айтты деп. Анан биз кинодон чыктык. Чыксабыз деген мен ал жерден Нурзада деген атты уккан жокмун. Нурзада го ал биз катышуучубуз. Эля. Эля, ол кечкере Нурлан мырза, Эля анын мен угушум боюнча 47 жолу Эля деп айтып окшойт. Эля деп мени чакырып атат. Ооба, Эля деп Аянаны чакырып атат. Нурзада эмес, Эля. Анан 5 жолу уккандан кийин мен минтип айттым. Пожалуйста, не перебивай меня, пожалуйста. 5 жолу уккандан кийин айттым, Нурлан, сен кичекей бала эмессиң, бул кичекей кыз, эмне эле кечкере Эля деп айтып атасың? Эляң ким эле десем. Тамаша. Мы на улице стоим. Саат уже 12 болуп калган. Анан я говорю, Нурлан, шутка эмес, сен бул кыздын аманатын алгансың, сен бул кызды чайлашканга чакыргансың, ты несешь ответственность. Сен түшүнбөйсүң, он напал на меня там. Вот так стоит и напал на меня. Я думаю, макул деп, он обратно повторил. Эля, вот так вот стоим, не Нурзада, а Эля. Анан я говорю, Нурлан, это уже не шутки. Анан ошол жерден Аяна мен үйгө кетем деп баштады. Мен уже үйгө кетем деп. Анан бардыгыбыз чогулгандыктан биз буну калтырып койбой эле, кичекей кызды калтырып койбой барып тамактандык. Тамактанган отурган жерде дагы Нурлан мырза Аянанын жанына отурайын деп деле аракет жасаган жок. Аяна болсо столдун башында отурса, аягына келип Нурлан мырза момунтип отурду. Мен токмун, мен жебейм, мен анан момундай жеп келгем үйдөн деп. Анан хотя бардыгыбыз жедик, ал жерден чыктык, саат уже 1. Анан биз кетип баратканбыз, булар артта келаткан. Анан эле жаныбызга Нурлан мырза монтип эле секирип келди. А мен минтип карап, Аяна кана десем, бул уже Исановага жетип калыптыр. Анан менин телефонумда баланс жок болчу чалганга. Анан айттым, чалып койгулачы Аянага, мен эле жеткизип коеюн. Буну да айттым. Эмне муну тыштап койдуң, жаш кызды түндө эмне тыштап койдуң десем, мен антип мага бир отказ бергенде мен жалдырай бербейм, он еще вот так серьезно говорит. Мен говорю, Нурлан, сен кичекей бала эмессиң, сен кичекей 15 жашта эмессиң, сен. А мен еще тамашалап койдум, мен сен элдин тамагын жеп аткан кишисиң, элдүү кишисиң дейм. Анан ошол себептен жанымда Санжар турган, Санжарды түрттүм, чакырып келчи деп.
барып алып келчи дегенден бул чуркап барды да. Анда дагы Нурлан мырза жок, өзү барардын алдында бул наоборот тарын болду да Аянага. Ошентип баягы машинага келдик, анан машинада бардыбыз, чогулуп турабыз, анан коштошотканда дагы Аяна ушу жашында болсо дагы ошол жерде туруп, может, надежда была да, жок, сени мен алып барам деп. Анан Нурлан байке, мен Бегайым эже менен кете берсем уруксатпы деп Аяна ошол жерден сурады. А мен жиним келип айттым да, сен эмне себептен будан сурайсың, жанатан бери тыл тийип турат, сурабай эле, и даже не отпрашивайся, бас отур деп туруп, анан кетип калдык биз. Анан бул жерде Нурлан мырзанын айтымы боюнча Аяна тарын өрөт, минт өрөт. Мага деле бир мен талапчым, мага 2 жолу эле. Талапчы эмес, талапкер. Ой, койчу, не учи меня, я ж тебя просила. Мен Бегайым эмес, Бегимай деп айткан атка дагы мен тарынам да, мисалчы. Анан бул жерде Нурзада да кетти. Нурзада макул, бул катышуучубуз. Анан кинодон чыкканда мен өзүм уктум. Эля деген атты бир нече жолу айтты. Ал нерсени может бирөөнү эстегендерим тааныш эжемди. Мен андан кийин баягы тамаша деп сүйлөдүм. 2 жолу эсте, но не 47 раз же. И не в час. Ошол нерсе бүттү. Болду? Кайра кайтыла бересиң. Сен вот видишь, у тебя такая привычка, эч качан күнөөңдү мойнуңа албайсың, кайра. Мен ушул жерден Канат мырза, мен эмес жок, чычалаган жокмун, Канат мырза, ушул жерден айтып сөз болуп атат да. Эля деген давайте на личный лестницу. Бул жерде ошону айтып атам да, бул. Эляны айтып кетчи. Эми Эля дегенди мен айттым, тамаша эле, тамаша катары айтып атса, баягы эметтим да, тамаша катары айтып атам десем, тарынып калды да. Эля деп баягы Нурзаданы айтып алган сыяктуу эле ошентип койгом, негизи тамаша болчу алчы. Ал жерде тамаша катары болгон эмес. Биз чыгып баратабыз, эки кол жетелешип жакшынакай кетип баратат, турсабыз эле. Эля, вот Аяна рядом, Эля. Бир жолу айтты, 2 жолу. Мен анысына көңүл бурган жокмун, но я стояла, ошону байкап тургам. Канча жолу айтат? 2 жолу айтып алдым мен. Жок, 47 жолу айттым мен, санап тургам. 47. Бегайым, мындай ишендирип сүйлөсөң бирөөнү бир деген. Минимум, мен ишендирип эмес, мен тамашалап айтып атам, но я говорю, минимум 5 жолу айттым. Киного барганда эле мен тарынып калгам. Ошо Наргиза, Нурзададан башталды, анан Элядан башталды. Андан кийин темалар көп болду да, макул деп унчукпай турдум. Жөн эле ошол жакта мейличи эми дегендей эле кылып койдум да. Турдук, макул болуп, анан Нурлан байкенин сторонасынан это вообще неуважительно. Мен ушунчалык ошол жактан негизи сиз эмес, мен сынып калдым. Бирок мен айткан жокмун да, мен сизге сынып калдым, Нурлан байке, тарындым. Ошончо элдин назында сыйлабастык деп мен айтмакмын. Барып алып тил жакта жалжаңдашып Нурзада эже менен отурат. Анысынан унчуккан жокмун. Мейли ошого тарынып кетем деп бир жолу кеттим. Андан кийин келдик, Эля болду. Андан кийин такси келдими, бар кетир дегенде кетирүүрдү да. Мен макул ал болбосо дагы андан тышкары айтсак деле биз бири-бирибизге туура келбейт экенбиз. Ошонун баардык катышуучулар дагы биз дагы байкадык. Ооба, Нурзадан болуп токтотолчу. Нурзадан кайра. Ошол жерден эң обидно болгону мен ыйлагым келди, мына Батыр байкеге бардым мен. Чыксам туруптур, Батыр байке, мен мындай ыйлагым келип барып, билен Батыр байке, мен ыйлагым келип атат деп Батыр байкеге бардым да менчи. Башка эч ким жок болчу эми. Нурлан байке барайын десем, Элясы менен Нурзадасы жетишип атыптыр. Жалгыз Батыр байке бар экен. Эки тараптык тең укту окшойт да, биз ойубузду айтып кетели. Нурлан мырза. Нурзада дегенди айтпагалачы болду. Нурзада. Адилет мырза келиңиз. Даже мен угуп алып Батыр байке жаман болуп кетти ошол жерденчи. Эки тараптык тең уктук, баягы Аяна башынан бери айтып келет го, мен эрке кызмын, үйдүн кенжесимин деп, жана мен муну көчөдөгү өзүбүзчө бир съемка кылып атып байкап калдым. Телефонуна сүрөт өткөрүп берип атып, баарын өткөрүңүз, баарын өткөрдүм деп, мындай анан бир аз үнүмдү көтөрүп сүйлөп алдым окшойт. Ошого тарына түштү да. Анан буга ар бир адамдын өзүнүн мүнөзү бар, ошого жараша мамиле кылганды билиш керекпи эркек адам дейм да. Менде башка суроо бар. Отношения сейчас, то, что я видел, это абьюзерские отношения. Ой, кыргызча сүйлөйүн, кечиресиз. Кыргызча сүйлөйүн. Экөөңөрдүн болгон эме абьюзерский эме болду, отношения кыргызча болуп эле. Мамиле. Экөөңөр мамилеңер абьюзерский мамиле болду сиз тараптан көргөндө мен байкашымча. Потому что билесиз, жаш кыз экен билдиз, мен жаш кызды чаап алдым деген уже кадам кетти силерде. Уже өзүңөрдү вальяжно вести, алып жүрүш. Анан кайдыгер карап коюш, экинчи кызга тарыныш, үчүнчүсү силер эмнегедир Эля деп айтып, бул атайын силердин триггериңер болду. Эмне себеп болду ошо суроо менде? Эмнеге ошо эме киргизейин дедиңер, триггерге киргизейин дедиңер? Ал нерсени мен айтып атпайм, тамаша катары айткам. Жок, ошо тамашаны эмнеге? Тамаша кылып, тамашанын ар жагында эме болуш керек да, загвоздка. Мондай тамаша. Нурзада деп эки жолу айтып атканда бул баягы Аяна тарынып атканда. Мен ошого себеп дагы тамашалап айтып койгом да.
ошого эле кайра тарынып калды. Анан ошондон кийин кой дедим. Тамашанын үстүнө тамаша ойноп тамашанын үстүнө тамаша болуп кетти да. Нурзадан атын улутсун деп эле деп чыгарган турбайсың. Ошол эле нерсе болуп калды бул жердечи. Все, ответин алдым. Чоң рахмат. Мен жигиттерге кайрыла кетейин. Жигиттер чайга чакырдыңарбы, үйүнө жеткирип койгулачы, пожалуйста, сага да тиешели. Темадан тарап кетти. Нурзадан угалы, анан кийин бардык теманы жабалы. Анан шашпай. Нурзададан угалда бул теманы жабалы, келиңиздер. Баарыбыз эле Нурлан байкенин ая жети тутабыз го. Негизи мен ойлоп атам да, Аянадан да бир аз күнөө бар окшойт. Эмнеге каждый сайын эле кызгана берет, же чувство барбы? Эгер ушундай кызгана берсе, ойлоп атам кийин мамилеге мындай туруксуз сыяктуу, мамилеге даяр эмес сыяктуу да сезип атабыз да биз. Потому что ар бир эле кызгана берген болбойт го. Бир аз түшүнүү кылыш керек, бир аз ийкемдүү болуш керек, бир аз түшүнүп мамиле кылып, бир аз убакыт берсеңиз, может жакшыраак болуп кетмек да. Нурзада же Нурлан байкенин талабын талашып атканыңызга аябай чоң рахмат. Бирок чувством жок болгон учурда дагы биз Нурлан байке экөөбүз чайда жүргөнбүз да. Чувством жок болгондо да биз чайда отурабыз. И мен кызганганымды, эмне үчүн кызганасыз? Ошол кызганганымды мен ошол жактан кызганганымды сизге көргөзгөн жокмун. Мен ошону азыр сөз чыккан үчүн мен ошону ушул жактан айтып атам. Себеби Нурлан байкенин сүйлөгөн сөздөрүндө меники аябай эле туура эмес жагынан көрүнүп калды да. И өзү айтып баштады. Айтканга туура келип калды, келгиле айтайын деп. Анын баарын мен ортого чыгарайын деген эмесмин. Ооба, негизи Жыйынтыктайлы. Жыйынтыктайлы көбөйүп кетет экен. Экөөңүздөр бири-бириңизге туура келбейт экенсиздер. Мүнөзүңүздөр туура келбейт экен. Андан сырткары дагы анын баары болбогон убакта дагы мен ата-энем бир туугандарым аябай каршы болуп койду. Нурлан байкенин жанында экөөңөр бири-бириңерге туура келбейсиңер деген сөз, акыркы сөз болду. Ошону Нурлан байке менен сүйлөшүп, мен ата-энем каршы болду, ушундай деп түшүндүрүп айтып, негизи ошо менен эле жапмакпыз. Ошонун баарын Нурлан байке ортого өзү салды да. Эми бардыгын айтпасак болбойт экен да, какана есть. Ошо. Эми айтылчу сөздөрдүн баары айтылды. Айтылды. Көрүүчүлөргө деле, катышуучуларга деле ар ким өзүнүн баягы кабыл алганына жараша жыйынтык чыгарып алат өзүңүздөрдүн жеке мүнөзүңүздөр боюнча. Бирок экөөңүздөрдүн мүнөзүңүздөр келишпегендигин, мамилеңиздер такыр туура келбей тургандыгын айтып өттүңүздөр. Демек, мамилеңиздер токтойт. Анан ошон эмеге да, Аянага дагы бакыт каалайм. Негизи жакшы кыз, мындай. Просто болгон нерсени айтып өттүк. Биз бул жерде бирибизди жамандайлы же бир жаман көрсөтөлү деген ойдо айткан жокпуз. Какана баягы судья болгон нерсени айтыш керек болуп калды. Айттык. Анан бири-бирибизге туура келбей калдык. Бул дагы Аяна дагы өзүнүн теңин табат деп ойлойм. Мен да өзүм тең табам. Кудай буйрса экөөңүздөрдөн теңиңиздерди табыңыздар. Бирок менде бир суроо калып калды. Баягы эми кантсе дагы айымбыз да, мен да айыммын. Негизи эле эркектердин тарынганы айымдарга аябай жат көрүнүш да, жагымсыз көрүнүш. Ошол мүнөзү бар экенин баягы сырттан көрүп айтып атышат. Чын эле барбы сизде ошол мүнөз? Жок, ушуну мен өзүм азыр угалып таң калып атам. Менде андай тарыныш жок негизи. Мен сырттан мындай күлүп жайнап эле жүрө берем да, мындай бирөөнө тарынганды. Картинада бар. Негизи эле бул баягы биздин социалдык долбоор болгон үчүн ар кимибиз өзүнүн кемчилигибиздин үстүндө иштейбиз. Өзүңүздү анализ кылып көрүңүз. Эгер бар боло турган болсо, бул кийинки мамилеңизге дагы мындай туура келбей кала турган. Сөзсүз Гүлназ айым, рас айттыңыз. Өзүмдү бир анализдейинчи, ушул жагынан анализдеп өттүрүм. Негизи мамиле жөн берилбейт. Балким өзүңүздөрдүн кемчилигиңиздерди күзгүдөн чагылдырган сыяктуу чагылдырышыңыздар мүмкүн. Сиздин да тарынчактыгыңыз, эркелигиңиз балким баягы өзүнүн чеги болот, ошондон ашып кеткен учурлар болуп калышы мүмкүн. Бирок сиз өзүңүз башынан баштап эле эскертип келатасыз. Мен эркемин, мен эркелеп жашагым келет үй бүлөгө деп. Ошого бир сөз айтсам болот. Менин оюмча жакшы көргөн, сүйгөн адамыңа эркелеп, тарынып жүргөн бул жакшы нерсе болуп, кыздарга эркелеген, тарынган бул жакшы эле көрүнүш негизи. Айрыкча 18 жашар кызга. Биз Нурлан мырза эле негизи бул жерден 3-сезондан бери келатат да. Нурлан мырза өзү мындай окуш керек экен да, кыз кишинин мүнөзү кандай болот, кыз киши эмнеге тарынат, кыз киши тарынганда кандай мамиле кылыш керек, аял кишиге өзү таарынып болобу, кыз кишиге өзү теңелип болобу деген нерсе Нурлан мырзада жок деп мен бүгүн айтып кетмекчимин. Анткени 3-сезондан бери биз биле албай жүрдүк да. Ошол эле убакта отношения жүрдү, мамиледе жүрдү, чайга чыгып атты. Бирок Нурлан мырза өзүнүн катасынын үстүнөн иштеш керек. Аял заты кандай түзүлгөнүн сиз билишиңиз керек да. Анан бүгүнкү сиздин катаңыз көбүрөөк сизден ката кетти деп ойлойм. Анткени эгерде сиз чечкиндүү, жигитче сүйлөгөндө, орунду сүйлөгөндө, жана таарынганын жазганда балким мамилеңиздер уланып кетмек да. Анда орындуктардан орун алып береличи. Болду. Демек, бул тагдыр экен, урматтуу көрүүчүлөр. Экөө Нурзада Элия деп жүрүп, эки жолго түшүп кетишти.
Анан биз Нурлан мырзага да өзүнчө талапкер күтөбүз, Аяна дагы өзүнчө талапкер күтөбүз, Анда бул жака Тилек менен Мединаны чакырып коелу, келиңиздер. Келе койгочу. Негизи мен ушу акыркы эфирде көрүп атып, ушу Тилек кыздарга ырырдап барынаганда эле ушу болбой калчу деп жүрүбүз. Кийинкилерин ушу арнап эле койсом деп атам да. Табышмактуу. Ырдап эле койсом деп чечтим. Табышмактуу болуп келдиңиздер. Мындай женар эмес, жебер эмес. Бир карасаң маанай жакшы. Бир карасаң маанай орто. Эмне болуп атат? Саламатсыздар. Алып баруучулар, катышуучулар. Биздин мамилебиз кандай болорун бир куплет ыр менен эле жеткизип койсом деп атам да. Коротобуз убакытты бекербиз, көрө албайбыз, келечекте бөтөнбүз. Жүрөктөрдүн тыңдабаган акылын жер бетинде акмак эле экенбиз да. Бул 4 сапты атайын Медина айымга арнап, мамилеңиздерге арнап жаздыңызбы? Ооба. Ошентсем болот. Көчө негизи аябай даярданып аткам, кантип баштайм депчи. Анан ушул нерсе келип, анан ошо баштап аткан нерсем жайым бар эми. Биз чайга чыккандан кийин 2 гана жолугушуу болду. Бир ооз ачтык, анда да общий ачып калдык бияктан. Андан кийинкисинде жумуштан кийин, эртеси күнү жумуштан кийин кечинде жолуктук. Анда тамактанган эле жокпуз, үйүнө жеткиз койдум. Аябай эле кеч болуп кеткен, 11-12 болуп кеткен. Андан кийин бизде жолугушуу болгон жок. Жазышуу болду, чалуу болду, жооп болгон жок да. 2 күн болгон жок. Демек мен сездим да, бирок ага чейин эле билип аткам, чото бир нерсе болборунчу. Балким болуп кетет деген ойдо мындай чайга чакырып да көрөйүн деп аткам. Андан кийин 2 күндөн анан жооп жаздым. Өкөз кичине эле болбойт окшойт анда. Сен деле кыйнабай эле койдун, анда токтотсо токтотолу десем. Андан кийин немелер көп болду да, мындай жазуучуларчы, мындай мурункудай катышуудагыдай элечи. Өлө жазып Тилек бака деп анан. Мен да аябай жазып кеттим да. Биздики чото чайга эмес. Мамиледен сырткаркы сөздөр боюнча. Анда ошентсе бүтүрүп эле коелу, токтотолу деп айттым. Ошо. Мединаны угалы? Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Ооба, биз 2 жолу жолуктук. Үйүмө чейин жеткирип койду Тилек байке. Андан кийин чалды. Чалганда мен ала алган жокмун. Ал күнү үйдө болуп, анан кеч турдум. Ифтарга даярданып, ошол боюнча бошогон жокмун. Анан кайра кечинде чалды. Кечинде чалганда алып жооп бердим, 2 күндөн кийинби? Жок, ошол эле күнү. Эми ал чалуулардын баары менин телефонумда. 2 күндөн кийин го дейм. Жок. Ошол эле күнү алып жооп бердим го сизге. Сиз 2 күн элестетип алган окшойсуз. Жок, 2 күн өтпөдү, 2 күн сен жооп жазган жоксуң го. Сиз чалдыңыз кечинде. Чалганда мен алып жооп бердим. Ифтарга даярданып бошогон жокмун дедим, Жок, сен 2 күн жазган жоксуң го. 2 күн жооп берген жоксуң. Чалган жоксуң. 2 күндөн кийин анан мен жазсам, анда бүтүрөлү десем, окуп аттың, бирок жооп берген жоксуң. Анан бүтүрөлү десем, андан жооп бербедиң. Мен айттым. Мен деген жумуштан бошобой, азыр такыр бошобой атам деп сизге айттым, Анан жооп бердим. Бирок жооп бердим сизге. Сиз токтосун дедиңиз, мен макул, ооба токтосун дедим. Бирок 2 күндөн кийин. 1 күндөн кийин. 2 күн. 1 күн. 2 күн. Ушуп кетип эле 1 күн 2 күн деп. Анан ошол ошентип токтоду. Андан кийин Ошондон сүйүнүп калдым деп койсуң. Жок, сүйүнгөндө. Сүйүнгөндө кеп эмес, просто Тилек байкени мен байке катары, мен мындай байке дос катары жакшы сүйлөшөт экенмин. Мамиле жигит катары мен Тилек байке менен сүйлөшө албайт экенмин. Болгону ошол болду да. Биз мамиле токтогондон кийин мен байке катары жакшы сүйлөшүп кеттим. Ошол эле болду. Негизи шарт боюнча бир жолу чайга чыгып кичине мүмкүнчүлүк бериш керек болчу да, эмнеге дароо эле 2 күндөн кийин жооп берип. Жок, биз 2 жолу жолуктук да. 2 жолу жолуктуңар. Ооба. 2 күндү эле айтып атасыңар да? Жок, 2 жолу жолуктук. 2 жолу жолугуп, бияка чыккандан кийин уда 2 күн жолуктук. Андан кийин 2 күн жок болдук. Андан кийин 2 күндөн жакшы жазыш баштадык. Ошол жолугушуулар кандай өттү? Жакшы. Алар жакшы эле болду. Аларга сөз жокпу? Мындай
мамиле жөнүндө сүйлөшүп, бир талкуулашып, ошондой учурлар Бизде болду. ошо чыккандан кийин тиги видео тартып келебиз деп да ойлонуп атканбыз, эмеге барып тарталы деп. Көлгө барып. Биякта балдар болуп, көлгө барып, мындай өзгөчө кылып тартып келели деп атканбыз да. Анан даярданып аткан болчубуз, ушундай кетебиз. Бул күнү кетебиз деп бир датаны белгилеп атканбыз. Анан айтсам бошой албайм. Бошой калдың, Анткени мен 7-8 март күнү подружкамдын цветочный магазини бар болчу, мен ошого жумушка чыкмакмын да. Ошого обещать этип койгом. Ошон үчүн мен чыга албайм, бара албайм деп айттым да. Көлгө бара албайм алыс жакка дедим. Келиңиз Санжар. Бул жакта менин байкашым боюнча Тилек мырза аракетин кылыптыр. Тилек мырзанын жактырганы, сезимдери бар болгону билинип турат. Анан бул жактан Медина тараптан жооп болбой калган окшойт. Медина анан бул жерден мен так даана жообун уккум келип атат. Эмне үчүн байке катары көрөсүз, эмне үчүн жигит катары кабыл алган жоксуз? Эмне жигиттик бир сапат көрө алган жоксузбу? Только байкелик сапаттарды көрдүңүзбү? Мындай эмнеси себеп болду? Бир аргумент айта кетиңизчи суранычы. Эмнеси жакпай атат? Негизи Тилек байке жакшы байке да. Анан эме жаман деймин да. Мединада бар окшойт бир топ эле. Анан кийин билбейм, ошо эмнегедир жигит катары сүйлөшө алган жокмун. Кандайдыр бир байке катары талаптарыңызга туура келбеген жайлары барбы? Башынан эле негизи баягы чайга чакырган кезден баштап эле мен ичиңизде мындай туура келбейт экенин билип эле чыккандай болгон сезилдиңиз. Анткени мен Тилек байкенин чечимин сыйлагам да. Сыйлап анан өзүмө дагы Тилек байкеге да бир мүмкүнчүлүк бергим келди. Балким мен ошол мүмкүнчүлүктү баягы тосуктарды алып коюп ачык жүрөгүңүз менен бердиңизби же жөн эле көңүл үчүн эле, эфир үчүн эле, Тилек мырзанын көңүлү үчүн бердиңизби? Ачыгын айтканда. Ачыгын айтканда 50-50. Байкап көрөйүн дедиңиз. Байкап көрөйүн дедим. Анан мага деген тарс мындай чечкиндүү да, прям ошондой бала жагат да. Сен ошо койтсуң? Тилек байке болсо. Тилек сүйлөсүн, Тилек мырза сүйлөсүн. Жок, могу сүйлөсүн, кой туруңуз, аягына чейин айтып алсын. Мындай болот да азыр. Тилек мырза кое туруңуз, аягына чейин айтып алсын. Келиңиз, айтыңыз. Анан Тилек байке бир аз ошо чечкинсизирекпи деп койдум да. Ошонусу эле болгон. Бирок далил жок дагы, чечкинсиз экен. Далил бар? Далил болгондо Тилек байке чайга чакырам деп жүрдү. Чакыргычакты 1 ай өтүп кетти. Ана мына деп ойлонуп жүргүчөктү 1 ай өтүп кетти. 1 айда мен уже Тилек байкени мындай сырттан эле байкап, уже мен уже чайга чыккым келбей калды да. Башында бар болчу. Ооба, башында мен Тилек байкеге эмем кызыгым бар болчу. Тилек байке мен чайга чакырам деп жүрүп, 1 айдан кийин чайга чакырды. Мен ошо немесине такалып калдым да. Болгон ошол. Жок, ал 1 айдын ичинде сага талапкер келип атты, мага талапкер келип калып атпадыбы? Сизге талапкер келгенге чейин сизде 2 жума убакыт бар болчу Тилек байке. Туурабы? Негизи мурдагы сезондо да Фатима деген биздин катышуучу менен Тилек мырза дал ушундай нерсе кайталанган. Ооба. Дал ошол нерсе дагы деле кайталанып атат да сиздин жашооңузда. Буга эмне деп кетесиз? Сиз анда айтпашыңыз керек болчу, мен сени чайга чакырам деп. Ооба, чайга чакырам деп мага заранее айтып коет дагы, анан кийин канымайымды өзү эфирге чакырат да, мага кел талапкер болуп депчи. Мага неприятно да. Мага андан мурун айтат, чайга чакырам, мен сени чайга чакырам деп. Ал канымайымды мен чакырганым сен далил бар байке, сиз чакыргансыз да. Сиз өзүңүз ушул жерде отуруп айттыңыз го, мен ооба эфирге чакырдым деп. Жок, келем деп айтты дейт. Келем десе мен келем деп айтам да. Анда эмнеге мени чайга чакырам деп айтасыз анда? Сен бетиң айттың эле, мен сени чайга чакырам. Чайга чакырам деп жазып эле жүрбөдүңүзбү? Эми убакытты көрөйүн дедим да, көргөндөн кийин анан анда айтпаңыз, анда Тилек байке, анда заранее эчтеке айтпаңыз. Заранее биякта бүт баары айтышып берет, муну айтышып эле атпайбы? Чайга токшойбуз депчи. Жок, сизди Тилек мырза мындай болуп калыптыр. Сизди Медина башынан эле олуттуу эмне үчүн кабыл албай атат деп мага да суроо болгон. Кабыл албаганын себеби сиз башында сөз айтып, жандап деп коет да, бизче айтканда жүрүп, бирок ортодон жанагы талапкериңиз экөөңүздөрдүн келем дегенин билип, ошого чейин эмне үчүн аракет кылбадыңыз деген баягы таарынуу, демек мындай олуттуу деле мамилеси болгон эмес экен деген чечим кабыл алып калыптыр да Медина. Эми бунун да бир себептери болуп атат. Ошондой болуш керек болгондой болуп калды да, кыскасыча.
Жок, бул билбейм, сиз кандай ойлойсуз? Талапкерлер келип калды. Мындай сиз өзүңүздүн ордуңузду Мединага коюп көрсөңүз, сизди бирөө жактыруу сезимин билгизип жүрөт араңыздарда, катышуучулардын арасында, элестетип көрсөңүз жөн эле. Анан ошол эле учурда ага талапкер келип атат. Эми сиз ичиңизден ойлонуп атасыз, талапкер келип калды деп атасыз. Бирок аягында сиздин ортоңуздардан чыкпадыбы? Алдын ала бир жерде сүйлөшкөнсүңөр, келем десе, макул келиңиз эфирге дегенсиз, ошондой сөз болгон. Эгер чындап эле сизди ошол кыз жактырган болсо, тиги мырзага жок демек же болсо ага чейин эле мени чайга чакырыңыз деп мүмкүнчүлүк бермек да турабы? Мындай ойлонгондо. Ошол сыяктуу абал жаралып атат да азыр. Элестетип көрдүңүзбү? Бул жерде Мединада болгон таарыныч болуп атат, бирок Тилек мырзанын мен азыр ойлонуп көрсөм, мурда болгон мамиледе дагы ушундай баягы шашпай мамиле кылып атат дейм. Бул деле жакшы нерсе, шашпай байкап көрүү, балким 1 ай мурда айткандыр, бирок 1 айдан кийин чайга чакырса да ошол нерсесин кылды да, жигитти кылып, же бул чечкиндүүгө эле сыпатка кирет да. Негизи мырза баягы өзүнүн теңин туура тапман сайын ал эч качан баягы чечкиндүү мамиле кыла албайт да. Азыркы убакта Медина сизге чечкиндүү мамиле кылды, сизге талапкер келгенде деле ушул жерде тура калып, талапкердин көзүнчө чайга чыгып кел деп өзү намек кылып атты. Андан кийин талапкер кетери менен сүйүнүп келип сизди кайра чайга чакырды да. Бирок бул жерде Мединада да таарыныч болуп атканга баягы кайрадан сезими ачылбай аткандыр да. Бирок эгерде мен Тилек мырзадан бул жерден ката деле көргөн жокмун. Анткени кандай убак болсо деле Тилек мырзага талапкер келсе деле, Медина талапкер келсе деле өкөндө сезим жок да. Өкөндө сезим жок үчүн алдыга кете албайт. Тилек мырзанын тажрыйбасы бар. Бул 2 жолго түшкөндөн аябай тажрыйбалуу да. Бул деле кыйналбай түшүп кете берет да. Анткени бул көнгөн да ушул нерсегечи чындыгында. Бирок Тилек мырза бир дагы кызды алдап, мен сени жакшы көрөм деп чайга чакырып, аябай көңүлүн айтып, анан кайрадан Тилек мырза ага жоопкерчиликсиз мамиле кылып кеткенин мен көргөн эмесмин да. Болгону бул жерден Медина түшүнүш керек болчу. Бул демек баягы акырындап айтат деп түшүнүш керек болчу. Бирок Медина тараптан дагы эч кандай сезим болбой калды да. Түшүнүү да болбой калды, сезим да болбой калды. Башында болгондо атпайбы? Менде башында жок, ошол жок, эмеден кийинчи ортодон жана 1 айдан кийин чайга чакырып атпайбы? Ошону түшүнбөй койду да Тилек мырзаны. Медина башкача ойлонбой койду. Демек чайга чакырам деди, бирок бул мени карап сындап ойлонуп жүрөт деген сыяктуу түшүнбөй койду да. Ортосунда тиги окуя болбогондо ошентип ойлонбок да. Кайсы окуя? Жанагы Каным менен болгон окуя. Жок, Каным менен келгенде баарыбыз укпадыкпы? Каным экөө айтышканды айтпады. Каным өзү барам дептир. Барса, эме келем десеңиз келиңиз анда дептир. Туурабы? Ошентип айтты же, мен тура эмес укалдым. Эгер чын эле 100% Мединаны жактырып аткан болсо, мындай кыздардын позициясынан да 100% Мединаны жактырып, олутту, ушул кыз жакты, үйлөнөм деген ою бар болгон болсо, анда ошого чейин Канымдын келе турганын билип аткандан кийин аны дагы көрүп көрөйүн, аны болбой калса анан кайра буну көрөм дегенге окшош кылып кабыл алды да бул кыз. Жок, мен антип ойлобойт элем. Тилек мырза, сиз жооп бересиз го дейм буга. Эки кыз тең көрүп көрөйүн дегенге. Так, бул айта кете турган болсок, негизи 30га чыккандан кийин уже жүрөккө эмес, көбүрөөк акылга карап атып окшойбуз да, акылга салыпчы. Ушул жерде суроо берип кетсем болобу? Акылга карап калат деди. Өйтө айта алсын, айта алсын. Жок, айта алсынбы? 100 мындай аягына чейин айта алсын, мен келиңиз. Акылга карап калат экенбиз да. Чындыгында негизи башында эле келгенде эле Мединага көңүлүм бар болчу. Чын элечи. Айткан болчумун. Нурзадалар менен да жакшы сүйлөшүп калабыз. Нурзадага эле айтып келаткам да. Чындап эле мындай жубай. Жакшы сүйлөшөт. Түшүнө чейин кирип отур го Нурзада бар. Айта бериңиз, айта бериңиз. Баягы эфирде айтып өткөндөй эле чын эле мен үйлөнөйүн деген оюм аябай эле мындай даяр болуп атам да азыркы учурдачы. Мага ушундай эле жөнөкөй эле, айылдын эле ушундай эле бир жөнөкөй эле кыз керек болуп атат да. Анан карап отуруп баары эле жакшы, бирок эми мындай жүрөккө жакыны ушундай Медина болду да. Ушу кызды чайга чакырайын. Эми ортодо балким макул мойнума алайын мейли. 1 ай убакыт өтүп кетти. Анын да көп нерселери бар, эми аналарды айтыштын деле кереги жок го дейм. Талапкерлер келип атты, андай мындай болуп атты. Ошол нерселерди көп кармап калып атты да. Анан убак сааты келип кадам таштадым. Бирок балким мен ойлоп атам да, Медина. Балким сиз турмушка чыкканга даяр эмессизби деп. Сиз мисалы мен азыр 100% сизге жагып турсам дагы, мен үйлөнөм деп туруп алсам, сизди бир нерсе кармап турат деп ойлойм да. Мага жаккан адамга мен турмушка чыкканга даярмын 100%. Мен үйүмдөгүлөр да даяр, мен өзүм да даярмын. Негизи сиз кечиримдүү, мындай баягы ымалага икемдүүмүн деп эсептейсизби өзүңүздү? Мисалы ошол учур жакпай калбадыбы жанагы
башында эле айтыш керек болчу, мен кызыгуум бар эле депчи. Чынында эле ошол учурлар болбосо, дароо эле чайга чакырса, демек сиздин ооба. Мен ошондо көңүлүм менен мен чайга чыкмакмын. Сүйүнүп туруп чыкмакмын. Ошо жолугушуудан неге ой бар болчу. Жолугушуудан неге ошол нерсени ачык айтып чечиштиңиздерби? Балким жеңилдеп калмаксыздар бирөөңүздөрдү. Айттым го сизге. Ал нерсени айтты. Эме деп айттым да, ишенбей атам деп атат да. Эгер ишенбей турган болсоң, бир аз убакыт өткөрөлү, көрөлү бирибизди. Анан кыз жигит көтөлү, анан олуттуу мамиле кылып, ата-энелери тааныштыралы дедим да. Эгер ишенбей атсаңчы десем, анда ага деле кандай жооп бердиң ошого? Билбейм, унутуп калдым. Жөн негизи мамиле деген эмгекти да талап кылат да, жөн эле сезим эмес, жөн эле жанагы шараккан суудай эле кое берип койсоң, кайсыл жакка бурул, ушул жакка бурулат деп коюш эмес, багы багасың го, даракты чоңойтосуң, өсүмдү. Ошондой эки тараптан болуш керек да. Чын эле кандайдыр бир 100% дароо жактырып калуу, айрым эле учурда болбосо, турмуш курууга келгенде чынында кандайдыр бир 50-50 дегендей болот да, анан калганын багып чоңойтосуң да. Ошол эки тараптан болсо, экөөңөрдүн тең ортоңордон болсо, баягы сезим да жаралып, баары болмок да, багы деп тормоз деп эле жок деп эле койбош керек эле да. Эгер жактыруу сезим болсо, жана ортого салып, талкуулап, мындай кылсак кантет, тигиндей кылсак кантет депчи, экөөңөрдөн жакшы эле жуп чыкчудай болчу. Негизи мен ойлоп атам, баары бир деле сезим бар да. Ошол мисалы Мединада болгон таарынычты Тилек мырза гана жазган эмес да. Баягындай жигиттилик кылып, анан Тилек мырзанын бул сөзү Мединаны коркуткан. Кайсы сөзү? Жөнөкөй, айылдык кыз болсо эле алат элем. Жана баягы кино бар го, Боз салкын деген. Мал караң иш жок болот атабы дегендей эле. Бул Тилек мырзанын аракети ушундай эле болуп калды да, Мединагачы. Бул Дастан мырзадай эле болуп калды да, биякта Мединанын көңүлүн албай, тиякта башканы эле ойлонуп жүрөт да, тойду элечи. Ошол нерсе болуп атат, Мындай да, менин тыңдыгымды жакшы көрөт, менин тыпылдак деп жакшы көрөт, бирок өзүнүн жан дүйнөмдү жакшы көрбөгөндөй эле сезилип туруп алды да магачы. Анан ошол нерседен дагы турмушка жакшы айла жок эле элди 4-сезондо да отурам, уят үйлөнөйүн деген сыяктуу эле сезилип атабы сизге? Жок, ага чейинки мындай кадамдар эске келбей эле мындай. Кадамдар эмес, мындай мамилелер сага болгон мындай кандай десем мындай. Кадамдарчы. Мындай билинбей элеби дейм да мындай. Билинбей эле. Көрдүңүзбү, сиз билгизе алган жоксуз, Тилек мырза. Демек сиздин катаңыз көбүрөөк да бул жерденчи. Сиз эми жана Нурлан мырзадай эле таарынганда эле сиз деле таарынып жүрөсүз да. Бул 2 күн албай койду, 2 күндөн жооп бердиң го депчи. Бизде мисалы акыркы Тилекте талапкер менен биздин катышуучу баш кошкон 3-сезондочу. Ошондо биздин катышуучу албай койсо, Тилек 56 жолу чалган телефонуна. Үйүн эшигин 56 жолу чалып туруп эшигинин алдына барган. Жетпей туруп алган, Мына жетти ошол нерсесинечи. Айым кыз кишиде да ошондой таарыныч болуп атат да сизге болгончу. Сиз дагы таарынып атасыз да. Кантип сиздер мамиле курасыздар, Бирөөңүздөр 30га чайын деп калыңыздар. Бирөөңүздөр бек айтканда 50 тамагын ичип атасыздар. Негизи кызда сезим болбосо капа болбойт да, таарынбайт. Жактыр сезим болбосо, болбосо болбой калды деп эле коет, болду да. Бир аз болгон экен башында. Мен негизи таарынбайм деле кыздаргачы. Көңүлмө деле албайм да. Эгер мен чын эле мен жүрөгүмө мындай жакын адам болсо, мен ошол нерсени өзүмө примать этип, деп мындай ошо менен эсептешем да. Ата көп адамдарга эмете бербейм, бирок чындап эле Медина бир айдан бери эле айтып келатам. Өз оюмду, жакшы нерсемди, бирок ошо токтоп атканда кадимкидей мен деле башкача болуп атам да. Балким азыр ситуацияны башкача алмаштырып кетесиз. Бир канча ичиңердеги жана катылган нерселердин баары айтылды, ортого ташталды, себептери чыкты. Эмнеден улам экен? 2 сезондон бери кыздарга жалдыра берип уже жүрөк Жалдыраңыз келбей калды. Уже бир эле нерсесин уккум келип атат. Болот же болборун элечи. Эч бир кызга жалдырган жоксуз. Ал жигиттик эле нерселер. Тура эле. Ушинтип айтып атасыз да, мен жалдырадым сага. Аябай жалдырадым депчи, эмне кылып жалдырадыңыз? Жалдыраган нерсеге кирбейт да бул, Тилек мырза. Мисалы кандай кылыш керек? Жалдыраш үчүн. Мындай кандай кылыш керек экенин айтып берейинби, Тилек мырза? Мен жалдыраңыз деген жокмун сизге, мен качан жалдыраңыз деп атам. Сиз өзүңүз болгондой эле айтып атпайм. Мен мисалы 18 жашта бала эмесмин да, дагы далдырап жүрө бергендечи мен. Аны жалдырып эле болсун. Болгон эле айтып, mesela түшүндүрүп атсам деле болбойт атпайбы? Жок, түшүндүрүш керек үчүн иш жүзүндө көргөзүш керек. Толук кандуу ишке киришиш керек да.
азыр сиз мага турмушка чыгып мени сүй деп эле коюңуз, дос катары гана мамиле кылып жүрөрүңүз, бир күн болсо бир күн ачылат да жүрөгү. Может быть. Биз анда кайрадан чайга чыгат окшойбуз. Чыкпай эле коелучу. Жок, азыр ушул жерде кутман кеч баарыңыздарга. Азыр Тилек мырзаны дагы байкап отургам, экөөнүн ортосунда сүйлөшкөн сөздөрдү. Нурлан мырза менен Аянанын дагы. Анан Канат мырза айтып атат го, силер жигиттик кылбадыңар депчи. Ошол себептен дагы уже 4-сезон бул жерде отурасыңар деп ойлойм да, эркек мырзаларчы, особенно сиздерде. Себеби дегенде Тилек мырза кыз жибек мисалы телефон албай койгон учурда дагы 100 жолу чалса жооп бербесе, үйүнүн астына келип отурган да, жылбай. Мындай чыныгы мырза эгерде чечим чыгарып бир кызды жактырса, колунан келген кыймыл аракетин кылат да. А сиздер болсо Нурлан мырза дагы азыр айтып атат, мен эме не деди бая, тарындым сыяктуу, тарынды деп айтып атат. Экөөнүн маегин укканда дагы мен сырттан карап отуруп, как будто Аянанын жаш курагы психологический возрасты бийигирээк, а Нурлан мырзаныкы жаш бала кыял болгондой да. Мырзалар тарынгандын дагы мындай, Аяна тарынган болсо, еще больше ушул тарынычына экинчи жолу уже эле деп айтканыңыз туура эмес да, тарынычын жазышыңыз керек болчу. Кечиресиздер, ушул жерден. Отур, ал бул сиз айтып коюңуз болду, сиз Нурлан мырза унчукпай эле коюңуз. Кысыр бир нерсе айта кетейинчи Канат мырза. Айтканын мен бул жерде колдоп кетким келип атат. Эркек мырза эгерде чындап кааласа, кызды жактырса, кыймыл аракет менен тастыктап, анан эмне кылышым керек деп сиз сурабаңыз азыр Мединадан. Просто кыймыл аракет кыла бериңиз и все. Кыймыл аракеттин мен жообун угуп атпаймынбы, болбойт дегенде. А бул азыр сүйлөгөндөн билинип атат. Тилек мырза, сиздин кыймыл аракетиңиз мурдагы талапкерлерге болгондой эле болуп атат да. Сиз ашыкча кыймыл аракет кылган жоксуз. Мурда талапкерлер менен эле бирдей келип атасаң, бул жерден да айтып атасыз. Мен бардык кыздарга жалдыра берип тажадым деп атасыз да. Көрдүңүзбү? Ушинтип айтат да мага дагычы. Мен сага кечке жалдырап турмун, эфирде аябай жалдырап турмун депчи. Жок, мындай Тилек мырза, сизде сезим барбы? Мындай айтыңыз. Сезим бар, ооба. Сезим жок Тилек мырзада. Жөн эле просто эле акылга салып эле неме кадам болуп атат да. Ал сенин оюң да? Менин оюм ооба. А менин оюм бар. Барбы сезим? Барбы сезим? Бар. Анда бар болсо аракет. Эми биз Медина сизге айткан жокпуз, азыр дароо макул депчи, бирок экөөңүздөргө тең биз талапкер күтөрөлү. Гүлназ айым кандай дейсиз? Экөөнө тең талапкер күтөрөлү. Бирок эгерде сезимиңиз болсо, чындап 100% болсо, анда иш жүзүнө өтсөңүз деле туура болот го деп ойлойм да. Анткени бир да талапкер келип, сизден артык боло албайт Мединагачы. Тура Мединага деле Тилек мырзадай азыр артык талапкер таба албайсыз да сизчи. Ошондуктан балким экөөңүздөргө тең талапкер келебиз, бирок ошол эле убакта дос катарында бири-бириңиздерди байкап көрүңүздөр, Бирок Тилек мырза сизден көбүрөөк аракет күтөбүз. Ооба, эгер дароо эле коркутпаңыз кызды. Жаңылык болуп, өзгөрүү болуп, бурулуш болуп атса, анда сөзсүз түрдө биз жакшы жаңылык күтөбүз. Бул жерден ачык айтсаңыздар болот. Булар эле айтып берет го деймиз. Ооба, мен да оюмду айта кетейин. Кечиресиздер, Канат мырза, бир сөз айта кетейинчи ушул жерден. Эми бул жерде тарынч эмес, кызганыч болгон да негизичи. Анан эме айтып атпайбы? Ким эле? Чынара. Чынарачы. Силер до конца кете алган жоксуңар, 3-сезондо отургансыңар деп атат да. Мен ушуга жооп кылып айта кетейин деп атам. Биринчиден баягы өзүңдүн адамыңды жүрөгүң менен таппайынчачы, ар бир адам күрөш керек негизи Чынара. Сен өзүң деле чоң эле кызсың. Анын айткан себеби жок негизи. Анан до конца кеткен жоксуң деп атасың. До конца кеткенде бул жакта Аянанын дагы баягы ата-энеси менин жашыма карап бир аз каршы чыкты. Анан ошого биз негизи токтотолу деп чечим чыгарганбыз. До конца эле бармакмын негизи. Ошону айтып коеюн деп. Рахмат. Ооба, Тилек мырзага келсек, сыртынан дагы бир аз баарлашып таанып калганга Тилекти жакшы билем. Анан чын көңүлү менен, ак көңүлү менен, ниети менен үйлөнөм, Медина жакты, ушул кыздан көрүп атам деген сөздөрүн угуп калганбыз да. Тилектин чын жүрөктөн ниети бар, жактыруу сезими бар. Анан баягы чыгармачылык адамдардын трагедиясы да ушул да. Өзү ак көңүлү баарын алдын ала айтып, ичинде кири жок, мындай сыртка бөлүшүп, жакшы ниеттерин билдирип турат да. Анан Тилек бул жакта акылына салып, Медина болсо сезимине салып ченеп атабы дейм да мамиленичи. Балким ортосунда бир балансты таба турган болсо, чын эле жакшы жуп чыгат деп ойлойм. Биз дагы ошондой ниет кылып атабыз, эң сонун сөз болду. Андыктан Тилек мырза, Медина айым ордуктардан орун алып бериңиздер. Ооба. Негизи өзү бүтпөй калган нерсе дароо эле бизге сезилет да.
негизи мен ойлойм мындай экөөнүн ортосу бүттү депчи. Мен дагы да уланат деген ниеттемин да. Анткени Тилек мырзанын баягы ичинде жигиттик сыпаты ойгонду да. Жакшы көрөт экен, демек жакшы көргөндөн чечкиндүү адамдар көбүрөөк болобу деп ойлоп атам. Ооба. Айым тарабынан дагы эгерде сезими такыр жок болсо, тарындым анан тигинде мынтпедиби, мында мынтпедиби деген нерсе болбойт да. Сезим бир аз бар сыяктуу, демек Ооба, таарыныч бар да, аябай катуу таарыныч бар. Бирок Тилек мырза мисалы бир чалат дагы, бир албай койду да. Бир күн албай койду, экинчи күнү чалат да, сен неге албайсың, мен сага чалып атам, мен дайыма кыздарга жалдырап жүрө беремби деген да сыпаты Мединаны коркутуп атат да. Мисалы ошол, мисалы Тилек мырза минчи керек да, даже 3 күн чалса албай койсо да билмексен болуп коюш керек да. Кандайсың деп, андан ары сүйлөшүп кеткенге аракет кылыш керек да өзү. Мен баягы Тилек мырзанын сезими болгон үчүн айтып атам бул нерсени. Эгерде сезими жок болсо, албетте жигиттин сезими жок болсо, ушундай мамиле кылат. Сезими болсо, башкача мамиле кылат дегендей. Ооба. Баарыбызга сабак болсун экөөнүн мамилеси. Убакыт тараза, убакыт билгизетем, буюрса. Азыр болсо, өтө кызыктуу жуптарга келдик. Акылдашып атышат, мен сени жамандай берейинби деп. Келгенге чейин. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, Канат байке? Кандай багыт? Барсыңбы да койм. Айла жок, чыдап жүрөм эле Бакыт мырза. Экөөңөр бүгүн окшош да кийин болсуңар, а? Окшош да кийин болсуң. Ой, рахмат. Катыраак сүйлөйлө, келиңиздер. Бакыт мырза кандай болот мамиле? Бакыт мырза баштасынчы. Арба кыздар, барыңарга жалпы салам. Кыргызча сүйлөнгөндү үйрөнөбүз. Чоң рахмат сага, Асел. Билесиң го, сүйлөй бер. Окей. Мамиле болуп атат. Биз азыр мамиленин үстүндө иштөө үстүндө жүрөбүз. Бирибизге болгон эмени туура кабыл алып, айткан нерсебизди бирибизге тааныш жок, бирок немного есть огорчение, которые, мы үстүнөн иштейбиз деп ойлойм. Чоң эмедемин. Мамиленин үстүнөн иштеп атасыздар, э? Ооба, мен айта кетейин. Бакыт экөөбүз эфирден чыктык. Андан кийин үйгө барып эс алдым. Анан эртеси жолуктук. Биз саат 6-да жолугабыз дедим, макул дедим. 6:30 дедим, макул дедим. 7 өттү, 7-де күттүм. Бул кечигип келди. Шлагбаумга чыгып тур деди. Мен болсо чыгып алыпмын. Болсо мен район шлагбаум деп айткам дейт. Мен эмне Бишкекти жакшы билем да деп экөөбүз урушканбыз. Сиз кайсы шлагбаумга чыгып алдыңыз? Мен эшигиmin алдында шлагбаум бар да. Ошого чыгып алгам. Экөөбүз бирибиз түшүнбөй калыппыз. Анан мен тарынып үйгө кирип кетип калдым. Бир 10 мүнөттө күтүп калдым суукта. Кирип кетип калдым. Бул дом астына жана эшикти кылдатып келди. Кечирип койчу мени, жүр, жолуп келели, жүр деп. Анан келди. Рахмат келгениң үчүн. Кайра эле баягы ушу тиги райондо шлагбаум коруп турсуз да, өзүнүн райондо. Ооба, келди кайра. Келип мени алып кетти. Сыртта бир 2 коллегасы менен келиптир. Бир кыз, бир бала менен келип, бул деген актриса, бул деген бирөө деп тааныштырды деп койдум. Алар мага не интересный болгон, Бакыт эле интересный болуп аткан. Анан биз бир жерге бардык, ал жерде болсо атыштык, биздин видео бар. Атыштык? Ооба. Видеону көрбөйлүбү анда, э? Макул. Видеону көрөм. Biz жолуктук, сүйүүгө биз жолуктук. Көтөргөн экөөбүздү сагындырган. Биз жолуктук, сүйүүгө биз жолуктук. Эңсеген сезимдерге биз көздөрүбүз жалын гүлү караганда, алыстасак издеп күтүп самаганда, бакыт деген ушул көңүл толукталып, жүрөк бирдей согуп айлансын бир адамга. Өтө профессионалдуу тартылыптыр. Рахмат. Бул ким тартты? Телефон менен эле тартылдыбы? Жок, рахмат мен чоң балдарыма, досторума, Жуманазар, Марат, чоң рахмат.
ооба, рахмат айта кетсин. Алда биз жолук долбооруна салым кошотпой алар да. Биздин видеону тартты дагы бул эки байкени күзөтүп коеюн деп бул жигит чыгып кетти. Сыртка чыккан бойдон 1,5 саатта келди. Анан мен тиги эки досум менен тааныштырып койгом, бир кыз бир баласы менен тааныштырып койгом. Эми алардан бөлөк турбайын деп, "Бас сүрөткө түшөбүз" деди. Макул деп, мен да келтирдим да барып сүрөткө түшүп атпайм. Түшүп атсам тиги айта калды мага бир кыз. "Эй, менин мужума наракка клей болуп жабышпай сүрөткө түш" деди. Орусча айтты да. Бүтүп карадым. "Эмне?" дедим. Дагы бир жолу кайталады. Анан түшүндүм да. Мен сага жабышпай эле го жигитиңе, мен жабышкан жокмун дедим. Мени өзүнчө тартып аткансың го. Сен өзүң могу жерге тур деп айттың го дедим. Менин сөздөрүм Бакытка айтпаганда, өзүнүн сөзүн сүйлөгөндө Бакыт тура эмес түшүнүп калып, "Я тебя не ожидал, я в шоке" деп жазып алып, өзүнчө эле магачы. Типа менин досума жабышыпсың анан мына дейт. Сен нарагын айтпадыңбы десем. Кийин анан бир сутка өткөндөн кийин эртеси кечирим сурады. Баарын билди окшойт же, аны бул болгону пранк болчу, тиги бу дейт. Бизге жаңы келген адамдар түшүнүп сынайбыз дейт. Мен эмне дедим? Биринчи күндөн сынабы дедим. Кичине 1-2 күн өтсүн дедим. Мен антип сынасаң сындырып коесуң дедим. Анысына да кечирдим. Анан кийин дагы башка кыздар менен жазышканын да көрдүм. Анда сүйлөштүк. Мен менен чайга чыгып, башка кыз талапкер келе турган кыз менен жазышып жүргөнбү, ушундай да, бир эмес 2 кыз менен. Мени малыш деп эркелетсе, аны да ошентип эркелетип. Кантип түшүнсө болот? Эфирден сырткарыда сиздин мамилеңиз барбы, Бакыт мырза? Жок, эфирден тышкары мамилем жок негизи. Ана эмне жазышасыз? Мен көрдүм го. Инстаграмым бар. Ал мурдагы СМСтерби же? Ал мурда калган СМСтерден болду. Бак. Биз мени чайга чыгаргандан кийин, чайга чыккандан кийин биз история салганбыз четверг күнү. Ошонун түгүнө эле жазышкан. Ошол историянын түгүнө тиги кыз жазган. Ушул кыз менен чыктымбы дегенде орусча жазган. Мен байкуш жакшы түшүнбөй окуп чыктым, бирок бардым. Анан тиги экөө сүйлөшкөндө бул аны успокоить этип эркелеткен тиги кыздычы. Эркелетип бир мамилеси бар сыяктуу эле жакшынакай сүйлөшкөн да. Кайсы сиз менен? Ошо чайга чыккандан кийин четверг күндөн кийин ошол эле эфир четверг күндө история салганбыз го. Ошол эле эфирдин түгүнө тиги кыз жазган. Бул ответ кайтарган. Анан жакшы жазышуу болгон экөөндөгү. Бизде кандай жазышуу болсо, аларда да ошондой мамиле болгон. Жакшы жазган. Сиз телефонун карадыңызбы Бакыт? Ооба, жок. Менин телефонума Бакыт өзүнүн инстаграмын киргизди. Анан бирибизден жашырбайбыз, отура беребиз. Анан Бакыттын инстаграмы ачык турат. Анан кирсем эле кыздар жайнап атат. Бул жөнүндө эмне дейсиз, Бакыт мырза? Бул жөнүндө я не оправдываюсь, как она сама видела. Да, это ласкательное слово, типа малыш депчи. Я не знаю, там жазып калды, я говорю, да, все, да, встречаемся. Ну, надеюсь, жакшы болот го деген мамилелер болду. В дальнейшем балким болот, болбой калсам сен деле келип каласың деген болду да. Вот. Ну, мы работаем, я не этот. Мамиленин үстүндө иштеп атабыз. На самом деле, сразу или Москва не сразу строилась. На самом деле. И ошондо сиз мамиленин үстүндө 3-4 кыз менен иштеп атыптырсыз да? Жок, мамиле ичинде 4 кыз эмес. Андай кылганың туура эмес, Бакыт. Мен сен менен чайга чыктым, сен менен сүйлөшүшүң керек. Бир да кыз менен жазышпашың керек. Мисалы, мага талапкер балдар жазат, мен ответ бербейм. Өзүң да билесиң. Бир да балага ответ бербейм мен инстаграмдан. Потому что мен азыр сен менен чайлашып, экөөбүз чайга чыгып отурабыз. Бул менин сыйлаганым сени. Сен мени сыйлабай атасың, Бакыт. Ошол Бакыт мырза, эгерде Аселиядагы 4 талапкер менен жазышып берсеңиз макулсузбу? 4 менен сиз ошондо 5-чиси сиз. 5-өңүздөр менен тең кимиси менен болуп кетсе ошонусу менен болуп кетет деп. Да, я с ними общался не за то, что построить отношения, да, на самом деле. Я объяснял то, что, ну, болот у нас с ней вот серьезно болгон атат го, ошон үчүн деп объяснение там было. То есть по полочкам расставить, чтобы она правильно тоже поняла, чтобы анын нерсесин мен мындай сен айткандай түкүрүп салбаш үчүнчү, ачып аткан жүрөгүнөчү. Анда баардык кыздар айтса жашып отура бересиң, кандай ошондо? Баардык кыздар болбогон үчүн 2 кыз болуп, 2 кызды көрөсүң, там 1 эле кыз болчу на самом деле. 2 кыз мен үчүн көп да. 2 кыз эмес, 1 эле кыз болчу на самом деле, да. 2 кыз болчу. Бирөө Жамиля, бирөөсү Бирдеме болчу. Суроо берип кетсек болобу, Бакыт мырзага? Да. Бакыт мырза, азыр бул жакта айтып атасыз, ласкательное слово депчи, малыш деген сөз. Ошондо баардык кыздарга Инстаграм жазгандарга малыш деп жооп бересизби? Да я не знаю, вот со всеми коллегами я общаюсь, зайка, малышка, это, ну, прикольно, да, так? Чтоб позитивно, да, позитивно. Аселянын дагы орду жокпу сиздин жашооңузда? Жок, Аселянын ордунун өзүнүкү бар, она сама знает, я ее по-другому называю, Хани, да, например. Билдим, ооба, баарын эркелетип кез малыш деп. Анан экинчи суроом, мурунку эфирде съемка болуп жатканда сиз айттыңар да. Биз менин артыман кыздар керек, модель кыздар
мага талапкер болуп келе турган кыздар бар экен, мага проблема эмес чакырганы, эгерде талапкерлер керек болсо деп айттыңар. Вот, именно вот загвоздка болуп, это не проблема, а работать над отношениями, вот эта проблема проблематично будет на самом деле. Бирөө чыгып келесиң, барасың, чайга чыгып атасың, сколько наблюдает, чыгасың, келесиңер, а вот работать над ними, принять свою ошибку, осознать свою неправоту, вот это самое главное, вот и я на работу, и прости меня за то, что я еще раз хочу вот перед всеми сказать, прости за эти сообщения, но я не хочу оправдываться, но я реально так общаюсь, чтобы было позитивной ноте. Позитивная нота алыш үчүн малышка, зайка, это, ну, для нас это нормально. Бул окружениясы ушундай. Менин оюм боюнча бул запаска кармап турганда кыздарынчы. Асел качан чай токтото калса, мен ошону чакыра калайын депчи. Бунун ою. Мен оюм ушундай ойлоп атам да, сен Бакыт. Мен чай токтоткон күнү, ай, алло, келе кал бул. Асел токтот, давай, тез кел дейт. Жок, турам түшүнө алып бияқта кайра. Мен дагы айтып кетип атам, кыздын болгон сезимин мен монда кагып сүйлөш үчүн акырын мындай. Понимаешь, тарс эле сындырып салбайсың да, силер из ребра, биздин ребродон чыккан нерсесиңер, анан сразу аны сындырып салсам деле болбойт. Ал жазган, сен ответ бербешиң керек эле. Сен уже ага үмүт берип атасың, ал кыздар ушундайбыз биз. Бизге ответ берип атабы, значит, ал үмүттөнөбүз, ал бала жагып атса, биз үмүттөнөбүз ошол баладанчы, может, мамилебиз жакшы болуп кетер, может, жүрөгүндө бардырмын, ошон үчүн мага ответ жазып аткандыр деген кыз болуп калат. Мен ал кызды эле күнөөлөбөм, күнөөнүн бардыгы сенде турат. Сенсиң. Бакыт мырза, экинчи кайталанбайбы ошондой нерсе? Болду, ошону эле айтып коюңуз. Ооба, бул айтылган, бул сүйлөнгөн, бул кечирим сураганыңыз кайталанбайт деп айттыңыз. Болуп айтылган болчу. Болду, демек кечиргенсиз да сиз. Ооба, кечиргем. Жакшы нерселерден айтып бериңиздерчи, кандай болуп атат? Андан сырткары кандай жаңылыктар болуп атат дагы? Кечигип калганда чуркап келип, эшигимди, үйүмдү таап келип, эшикти тыкылдаткан. Мына көрдүңүзбү, Тилек мырза? Ошол нерсени жактым. Бакыт мырзадан мына ушундай нерселерди алсаңыз болот. Үлгү. Азыр балким Медина шлагбаум бул мен райондо шлагбаум сиз урушуп кетмеңиз, сен жиндисиң го, сен ошол жакта да моякта шлагбаумга кел деп. Көрдүңүзбү? Үйрөнүш керек. Тилек мырза, аракет кылышыңыз керек. Сиз чындап эле тажрыйба алышыңыз керек. Мен билдим Бакыт, бирок бул кичине эле нерсе сыяктуу көрүнөт менин көзүмө. Биздин сезимдерибиздин алдына бул нерсе көрүнбөйт деп ойлойм да. Мен сени кечирем, эмне кылсаң эле кечирип атам. Бирок дайыма эле кечирип береткенде ар нерсе кыла бербе. Болушунча мени кадырыма жет. Мени билбейм. Мен сен менен чайга чыгып чайлашып жүрөмбү, значит мени сыйла. Сиң кетип калса өзүң эле кыйын болот. Эмнеге антип коркутуп атасыз сиз эле? Сиз аябай жакшы көрүп калдыңыз окшойсуз. Ооба, мен жакшы көрдүм, чынын айтайын, жактырдым. Мисалы, менин ордумда башка кыз болгондо ошо катты азын билсе деле, барчы дейт болчу да, кетчи бар дейт, айтат болчу. Мен андай кылгым келбейт. Чай уланат. Сенчи чай улантасың? Я вот соглашаюсь, постоянно ушундай бизде, и ушул мага жагат, этот вайб мне нравится. Анан экөөбүз урушабыз го, эми өзүнө ката кетет, бирок эртеси мен эле күнөөлөй берет да, кайра элечи. Болду, бардык бүтөт анда деп мени бул коркутат да, кечке элечи. Сен мени коркутасың, болду, точка уже деп алып, түшүндү, орусча толтуруп сөздөр жазып. Жок, тура эмес. Сиз күнөөлүү болосуз, үйүңүздө шлагбаумга чакырып атсаңыз, албетте. Сүйлөңүз. Туура эмес түшүнүп алып турабыз. Күнөөлөштүн эмес, бул туура кимден ката кете турган болсо ошо өзүнүн эмесин алыш керек да, күнөөсүн. Мен алганда эле ошо болгон нерсе болчу. Бүтүрөм деген тема эмес, эми сен бүтүрүп атасыңбы деген вопрос болду сага. Ты вот таким образом хочешь закончить деген вопрос. Ну, это видишь, другое направление. Орусчасы түшүнбөй калды да сиз деген. Бул бүтүрөмдө эмес, сиздин кылган бир кандайдыр бир кадамыңыздан улам, сен ушул кыймыл аракет аркылуу бүтүргүң келип жатабы деп билүү, тактоо иретинде берген суроо. Сиз орусча билген бир эме курбу кыз таппайсызбы? Кичине жеңил. Ооба. Подружкаларым бардыгы эле орус. Негизи. Бул жакка да Нурза да сиз Бакыт менен да связаныңыздар деп эле тамаша келиңиз. Мен эки жакка аттан суроом бар да. Анан мен негизи байкоочу болуп баратам да, Наргизаныкы жугуп баратат окшойт мага байкоочулугу. Эме суроо. Сиздер сүйлөшүп атканда бири-бириңиздерге жаным, малышка деген суроолор деген сөздөр болот экен да. Анан менде суроода ал сөздү айтыш үчүн кыз жигитке өтүш керек да. А сиздердики чайлашуу эле болот. Ошондо сиздер эфирден сырткары эле кыз жигит болуп алдыңыздарбы? Бизге айтпай эле, ошол суроо да.
кыз жигитке жете элек Нурзада жүрөгү эки адам бири бирин тандап атса, ал сөздөр эч нерсе эмес болуп калат да. Айтасың, айтып атпаймынбы? Жактырабыз бири бирибизди деп. Анда кыз жигит турбайсыздарбы? Айтып койчу, мен эле айта бербейинчи. Жактырам деп койчу. Бакыт мырза сүйлөйбүз. Бакыт мырза, сиз билип турат го, жигитсиздерби? Я не знаю, жактырбаса, наверное, я не работал бы над своими ошибками. Биз ойлоп атпайбызбы, чайлашуу эле го деп көрсө экөөңүздөр кыз жигит турбайсыздарбы? Жок, башка болду. Бакыт мырза, сиз чыгармачылык менен алектенесиз го? Ырдайсызбы сиз? Өзүм ыр жазам. Аселияга бир мындай 5 сап ыр айтып бере аласызбы сүйүү жөнүндө? Жазылган болчу. Жазылганбы? Аселияга арнап? Жок, эми ошо жазылган эркен да. Акмаралдай басканың, бул сен эмне кылып жатканың, башымды айлантың го өзүңө багынтып, мен сен деп калдым, жаным шырым сага арнадым. Керексиң мага бул жалган дүйнөдө, керексиң жалгыз сен мага. Туруп турчу жаныма, менин маңдайыма, көз карашың көрөйүн, айткан сөзүңө көнөйүн, кучагыма кетирбей. Сени каатөбөйүн, кулап баратсаң артынан баарын жөлөйүн. Таптым го мен экинчи түгөйүмдү, бул менин чыныгы сүйүүмбү, жээртемең түшүмбү. Билбей койдум мен, сүйөм деген сөздөрдү болбой койдум сенден. Чырактай күйүп кеттем, чыркап сага келем, асмандан түшүп келген белек белең. Миңдин бирөөсүн тандадым сени, башкаларды алдадым, сени алдай албадым. Жан сага гана багындым. Керемет. Бул сезимден айтылганга толкунданып отуп араң айтты, көз караштар. Вау, просто кыргызчаны аябай сонун билет экенсиңер го. Прям сонун. Да, кыргызчаны жазганда ойлонуп жазасың да. Сүйлөп келгенде орусча ойлонуп такалып калган болот да. Эң негизгиси кыргыз тили жазып, мына кыргыз тилин үйрөнүп атат. Бакыт мырзага окшогон деле Кыргызстаныбызда жаштар бар. Өздөрү кыргыз, бирок кыргызча билбейт. Бирок алар да Бакыт мырзага окшоп аракет кылсын, Ошол үлгү болсун. Эне тилибиз бул биринчи биздин жүрөгүбүз да. Анан Бакыт мырза кыргызча үйрөнүп атасызбы? Аракет кылып атабыз. Сен үйрөтүп атко дем кыйнап, Кыргызча билет, болгону орусча ойлонуп, орусча сүйлөп көнүп калганда, кыргызча таптак сүйлөйт. Негизи Аселия, сиз дагы ошондой эми баягы кичине бири-бириңиздерди эме Бакыт мырзанын өтө каталарын жашырып коюңуз кичине, наоборот жардам берип, ачпай. Көп эле жерин айтпадым, азыр калып кетти. Негизи, мына үстүнө эле айтып койдум. Тура эле мамиле уланыш үчүн үстүнөн эле айтып турмуз. Эгерде мамиле бүтсө бардыгын айтыш керек. Эң башкысы баарыбызды кубандырып турган жери бул көпчүлүк буга чейинки же будан кийинки дагы жуптарга үлгү боло турган жери мамиленин үстүндө иштеп жатабыз деген жери мага өзгөчө жакты да. Менде бир ой пайда болду да. Бакыт деген аябай акылдуу бала. Куу бала да. Акылдуунун бир аты куу дейт го, жакшы мааниде түшүнүш керек. Балким азыркы мамиленин үстүнөн иштеп аткандары бир роль ойноп атабы деп ойлоп коем да. Бир учур келип кийинки эфирлерде балким экөө эки жолго түшөбү. Мен экөөнүн баягы чыныгы үй бүлөнү көрө албай атам эмнегедир. Бакыт сага суроо. Чын көңүлүң барбы? Үйлөнөм ушул кызга деген. Негизи бир жумадан бери жолугатабыз. Асел мен Аселди атайын өзүм иштеген жерге барып көрдүм. Аселди көптөгөн нерседе сынап көрдүм. Эми сынап көргөндө пранк болду. Да, чарчадым, башка сынап эле. Пранктан чачап кетти өзү дагы, чын ачык айтканда. Бирок көп адамдар менен тааныштырдым Аселди. Көп адамдар көрүштү, барышты. Өзүм алар көрүлүккө чейин Аселди мен эң биринчи эле театрдан көрүп койгом. Ошол кезде эле байкагам. Адамды бул биринчи взглядтан эле билинет. Башында эле билинет. Анан калгандары бул уже иштелип келе турган нерсе. Көрө албадым дегендерге комментарий жазгандарга молодцы, бирок андай эмес го деп ойлойм. Эми убакыт барына тараза көрөбүз. Может мен балким өзүм начар жагым көп чыгып калат. Бакыт мырза, мен сурайын дегем. Эгерде баары жакшы болуп кетсе, негизи Асель экөөңөрдүн ортоңордочу канча убакытта үйлөнгөнгө даярсыз? Это фаворитный суроо экен, элдин баары бере турган суроо турбайбы бул? Биринчи орунда турган. Мол түшүм да, мол түшүм жакшы болуп, жадырайып, таш торкон жайнап болуп аткан маалда үйлөнөбүз. Ал күз убакыт болуп калат экен, баары турган түшүндө го. Мага күз жакпайт, жаз жагат. Жазында бакыт айткандай болосуз да, Асель. Ортоңуздардан келишип да мамилеңиздерди улантып байкап көрөсүздөр, балким ага жетпей, мамиле алоонуп кетсе ага жетпей болуп калышы мүмкүн экен, Чогуу байкайбыз.
Анда биз эки катышуучунун ордуктан орун алып берели. Ийгилик каалайбыз да мамамга. Биз жолуктук, сүйүүгө биз жолуктук. Бизден катышуучулар да күтүп калды окшойт. Бүгүн бизде талапкер бар. Анда экранга жакын келип беребиз. Биз жолуктук, сүйүүгө биз жолуктук. Гүлназ айым талапкердин аты Даниэль мырза. Даниэль мырзаны тосуп алалы. Ассаламу алейкум. Кандайсыз Даниэль мырза? Жакшы келип алдыңызбы? Келиңиз. Ордуктан орун алып бериңиз. Мен ойлоп атам, Даниэль мырза Бек айымга келди. Точно бирөөсүнө келди. Бек айымга келди. Бек айым. Биринчи сөз ушундан болсун эле. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Жакшы, саламатчылык. Жакшы келип Барыңыздардын буюрса, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Чоң рахмат. Айымдар барыңыздардын өтүп кеткен майрамыңыздар менен буюрса. Жана ошондой эле НТС телеканалына барыңыздарга ыраазычылык билдирем. Ушундай кыргыз элине кызмат кылып жаткандарыңыздарга. Рахмат. Даниэль, сиз эмне жумуш кыласыз? Окуйсузбу же? Жок, мен иштейм, окунуп бүткөм. Сыр болбосо эмне жумуш менен алектенесиз? Мен өзүм азыр заправкада иштейм, оператор болуп. Жакшы, бул долбоорду канча убакыттан бери көрүп келесиз? Көп деле болгон жок, бир акыркы 1 айда көрүп баштадым негизи. Өзүңүз мындай сырттан сүйлөшкөн кызыңыз бар беле? Жок, мурун бир мындай школ кезде болгон. Андан кийин бир гана жумуш менен алек болуп жүрүп болгон жок, Жок, кандай. Көптөрү баягы бул жака талапкер болуп келгенде көптөр тартынат да, жигиттер эми чечкиндүүлүк кадам кыла албайт да. Сиз өзүңүз эле чечкиндүүлүк кадам кылдыңызбы же бирөө айттыбы? Жок, өзүң чечтим. Анан үйдөгүлөр менен кеңештим. Эми үйдөгүлөр да каршы болбойт. Мен өзүм тандоомду сыйлайт үйдөгүлөр. Канча бир туугансыз? Мен өзүм 4-1 тууганмын. 2 эжем, 1 карындашым. Үйдө жалгыз эркекмин. Жакшы, жакшы. Бул жакта чогуу турасыздар, Шаарда чогуу турабыз. Ата-энеңиз менен тура турган бала экенсиз да? Ооба, ата-энем менен турам. Керемет. Өтө сонун. Тилек мырза келиңиз. Ассаламу алейкум. Даниэль. Алейкум ассалам. Мен ойлоп атам бул жерден сөзсүз түрдө дейм да. Медина ага эмес, Айнура же Аяна ага келди го деп. Рахмат. Нурзада. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатчылык. Жашыңыз канчада? Жашым кимге келгенден айтсам болобу? Ооба. Болот. Болот. Мен ойлоп атам Айнура. 29 жашта болсоңуз мага келмексиз эле. Рахмат. Пикир барбы дагы? Же угалуу кимге? Ал кызды кичине сүрөттөп бере аласызбы мындай атын айтпасаңыз дагы азырынча? Эми ал кызды мындай карап жүрөм мен эле. Мүнөзү токтоо, өзүм мындай алып жүрө алган кыз да. Менин айтымым боюнча. Аянага келген го дейм. Рахмат. Азырынча Айнура же Аяна деген катышуучулардын пикири болуп жатат. Анда көпкө сөз бою укпайлыбы, өзүнөн? Укпайлыбы. Кимге келгендигин? Кимге келдиңиз? Мен Аянага келдим. Биз жолуктук, сүйүүгө биз жолуктук. Көтөргөн экөөбүздү сагындырган. Жеңдин барын деген эле болуп калды го бул жагы. Дароо эле талап Эми келген. жашыңызды билсек болобу? Менин жашым 19да. Баракелде. Бир жаш айырма экен да ошондой сиздерде, Ошондой болуп калат. Саламатсызбы? Эркесизби? Жок, мен эркелетесизби? Эркелетебиз. Гүлүңүзгө чоң рахмат. Кош келиптирсиз. Кайсыл жактан болосуз? Мен өзүм негизи Нарын областына караштуу Атбаши районунда төрөлгөм. 4 жашыма чейин ошол жакта жашагам. Андан кийин калган ушу шаарда жашайбыз ата-энем менен. Үй бүлөсүңүз ата-энеңиз менен шаарда? Ата-энеңиз менен чогуу жашайсызбы? Ооба. Ата-энеңиз мени эркелетеби деп коюңуз. Мен аябай эркемин, ата-энеңизге да сизге да эркелейм. Эркеликти жакшы көтөрө аласызбы? Ооба, ата-энем мен деле көтөрөм, ата-энем деле түшүнөт. 2-3 кыз болгон.
өзүнүн кызындай кабыл алат деп ойлойм да мен. Сураныч мага только тарынбаңызчы. А то мен көбүрөөк тарынтып алат окшойм. Жок. Эмнеге? Жок, сиз аракет кылыңыз да тарынтпаганга. Атайлап тарынтып бербей. Ооба, жаңы мамиле, жаңы настрой менен баштайбыз. Сиздердин сурооңуздар барбы? Менин суроом жок. Бизде суроо деле жок, аябы. Бактылуу болуңуз. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Той желик той. Атым Даниэль. Даниэль, куш келипсиз. Бул жака келгениңизди ата энеңиз билеби? Ооба. Айтып келдиңизби? Аянага баратам. Жакшы анда. Даниэль мырза, сиз 19 жашта экенсиз. 19 жаш сиз үчүн эрте деп ойлобойсузбу үйлөнгөнгө? Жок. Мен мисалы себеби мен бүт эле предкаларым, мен чоң атамдар 16, 17, 18 жашында атамдар деле ошондой үйлөнгөн да. Эми арын өзүнүн убактысы менен да буйруган болот. Демек сиздердин үй бүлөңүздөр нормалдуу көрүнүш, Өздөрү деле даяр окшойт, Даниэль мырза сүйлөгөн сөздөрүнө караганда. Ооба. Бакыт мырза, суроо барбы? Ооба, суроо бар. Аянанын дагы топко эме болуп калыптырбыз го. Элдин баары жатып калыптыр, топ 5 мейли. Аянанын канча мүнөзү силерге жакты? Кайсы мүнөз? Кайсы мүнөздөрү? Эми бар эле, нормально өзүн алып жүргөнү. Биринчиси. Ошол өзүн алып жүргөнү, эркелиги, бул деле кыздын кандай кыз кылыгы менен жакшы дейт го. Ооба. Ошондой дагы кандай десем, бар эле. Минустарын пока көрө элекмин. Керемет. Ассаламу алейкум. Кош келипсиз. Атыңыз дагы болсо? Атым Даниэль мырза. Канча бир тооммун дедиңиз? Мен 4 бир тоом. 4 бир тооммун. Канчанчысы? Мен предпоследний, менден карындашым бар. Жалгыз уулсуз, бир туугандарыңыздын баардыгы билет, ата энеңиздин баардыгы билет. Ошол жерден батасын берип туруп жиберди ушул долбооргочу. Анан 19 жашта экенсиз, сиз үчүн бир аз эрте болушу мүмкүн, бирок ошого дайынсызбы деген суроону бергим келип атат. Могу турмуш курууга дайынсызбы деген. Эми дайын болгон үчүн келдик да биз дагычы. Берсе. Айтты, анда айтты. Укпай эле экенсиң. Мени канча убактан бери көрүп келесиз? Менде суроо бар. Аянанын акыркы эфирин көрдүңүз да? Ооба, көрдүм. Ошондо кайсы эмесин дагы өзүңөргө ключевой момент кылып алып алыңыз. Сколько? Кайсы жери таасир берди деп айтасыз? Эми ким тиги байке эме кылгандайын ал байкенин да көңүлүн калтырбай чыккандыгы. Бирок мен изначально билгем, эч нерсе болборун. Мен бирок мурун бияка записка кылып койгом Аянагачы. Анан редакторлор айткан мага өзүбүз чалабыз, чыгарабыз деп. Анан чалышты, ошонун аркасы менен келдим. Керемет, мурда эле Аянаны карап жүрүптүр да. Экөөңүздөрдүн сырт келбетиңиздер да окшош экен, окшоштуктар аябай. Жылдыздарыңыз келишип кетет, ошол бактылуу болуңуздар. Анан Аяна дагы уже мындай улуусу менен сүйлөштүк, эми жашы менен да сүйлөшүп көрчү. Рахмат эже. Адилет? Рахмат эже. Силе эже болуп Данияр, жерлешкенбиз. Даниярчы, Даниэлби? Даниэль. Даниэль, кечиресиң. Негизи жуптар бири-бирин табышып атканда баалуулуктар туура келсе, жакшы жуп болот да. Мисалы Асел менен Бакыт да окшош атпайбы бири-бирине бир аз. Ошондой эле сиз бош убактыңызда эмне кыласыз? Деги эле кесибиңизден тышкары эмнеге кызыгасыз? Хоббиңиз эмне? Мен өзү бывший спортсменмин. Бокс менен занимать эткем 2 жылга жакын. Андан ары өзүм окууну бүтүп келгенден кийин азыр обычный мындай чөй эле для себя тренировка кылам. Баракелде. Спорт менен машыгасыз, бош убактыңызда? Окууга тапшыргансызбы? Окууга быйыл мен жетишпей алдым да. Быйыл жетишпей алдым. Получается, эми тапшырасызбы? Мен бүткөм да. Негизи бирөөнү бүткөм. 9 жашта болгондо. Ошондо получается 9дан кийинби? Исламский. Баракелде. Бизде деле суроо калбай калды окшойт. Анда биз Аянанын жообун угалы. Эгерде Аяна чайга чыкканга макул болсо, сиз үчүн Аянанын жүрөгүн багындырганга мүмкүнчүлүк берет. Биз жолуктук долбоору беребиз. Нурлан мырза эле ортодон тоскоолдук жаратпаса. Бирок Нурлан мырза деле башкача болуп атат, токтогону менен башкача болуп атат. Ошон үчүн колдон келишинче аракетти кылабыз, өзүбүздү көргөзөбүз дегендей. Ооба, Даниэль мырза сүйлөп жатса, чынында эле мында менде дагы окшоштук, сүйлөгөнүңөрдөн дагы окшоштук байкалды. Өзүңөр жаш болсоңор дагы өзүңөрдү токтоо, анан сүйлөгөн сөзүңөр дагы ордорунда. Кудай буйрса, жакшы бир жаңылык менен келесиңер деген үмүт болуп атат.
Келиңиз анда. Сиздин жообуңуз. Кол сүйүүгө биз жолуктук. НТС телеканалы биз жолуктук долбоору. Бүгүн эфирдин соңу эмес, албетте бул эфир дагы уланат. Мен колумда турган чайды, апамдын чайын ушул Даниэль мырзага жана ошондой эле биздин катышуучу Аянага берип коеюн. Сонуна келди. Жакшы чайга чыгып келди. Ооба, сиздердин көз алдыңыздарча биздин Аяна сулуубузга Даниэль мырза келип, бардыгыбыздын маанайыбыз көтөрүлүп турган учур бир жума аралыгында жаңы эле табышкан жаштар өздөрүнүн жакшы жаңылыгы менен бизди кубантат деген ниеттебиз. Ооба, анда биз Даниэль менен Аянаны сыртка узатып коелу, мүмкүнчүлүк берели. Кол чабып туралы. Сонун көрүнөт экен, Сонун. Нурлан мырза сонун көрүнөт экен, бүгүн өзгөчө мындай бир жагынан жакшы жаңылык болсо, бир жагынан жаман жаңылыктар да болду. Негизи Гүлназ айым үчүн да аябай мындай оор эфирлердин бири болду окшойт, сиз үчүн да. Ооба, анткени чындап эле бирде кубана турган учур болсо, бирде талдай турган, бирде мындай капалана турган учурлар да болуп атты бүгүнкү эфирдин алкагында. Кантсе дагы бул реалити долбоор болгондуктан бардыгы чын эмоциялар дал ушул жерде ачылган дагы учурлар болду. Кээ бир убакта катышуучулар менен катышуулардын ортосунда, мисалы Тилек менен Мединанын ортосунда бүтпөй калганда нерселер бар, бирок биз экөөнө тең талапкер көтөрөбүз. Бирок дагы Тилек аракетин кылам дейт. Эгерде сиз урматтуу талапкер көрүп атсаңыз, Медина көңүлүңүзгө жагып атса, Тилек мырзадан да өзүмдү жакшы көргөзөм десеңиз, анда сөзсүз түрдө биздин долбоорго келсеңиздер болот. Бизде эң сонун кыздар бар, бизде мындай сулуу, жакшынакай, акылдуу биздин кыздарыбыз бар. Жигиттер, ошон үчүн келгиле, чечкиндүү кадам кылып, ушул жерден биздин кыздарды чайга чакырып кеткенге колдон келишинче аракетибизди кылалы. Ооба. Ошол эле учурда мырзаларга да кайрылып өтөлү. Биздин өзүңүздөр байкагандай мырзалардын бардыгы турмуш курууга даяр. Менин жүрөгүмө тура келчү айым келсе эле дароо турмуш курабыз деп талпынып турган учурлары. Андыктан сиз өзүңүздүн бактыңызды издөдөн жана тапкандан уялбаңыз, тартынбаңыз. Азыр 21 кылым биз жолуктук долбоорунун жалпы командасы сиздердин да бактыңыздар үчүн ар дайым аракет кылып жатабыз. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кайрадан эртең 20:30 көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Görüşkünçe.